негізгісінен өкінішке азық күннің өзіңіз көріп қандай 3-4 жыл шынында мұндай деңгейде социалдық объектілер, мұндай деңгейде жолды, чоң инфраструктурный проекттер мұндай шыққан салынған емес. Қанша деген миллиардтардан бюджеттен ақша бөлініп, ошол үчүн бұл мәселені ең негізгі ең орчынды біз салыстырған білеміз. Ең жолдық деңгейде бізге ошондай тапшырма беріліп, ошондай мақтарылып жүрсін кеңесмен жүргізіледі. Жалпы шаар боюнча өзүңүз көрүп аткандай чоң объекттер ушундай скоростьмен салынып, бул тарыхый болгон нерсе на глазах негизи жабылат. Эң орчундуу маселе биздин алыскы райондогу шаарларда. Бул маселени мына жакта бөлүп башларда келип, материалдар алып келип, атайын сен астарларына көрсөтөбүз. Именно соц объекттер боюнча башка нерселерди сунуштар болот. Ең биринчи ушундай биздин больницалар, мектептер, балабактар. Канча жылдан бери баштап, бирок аягына чыкпай турса дагы сапасыз. Төлөгөнүн 2 жыл бойлук объекттер бар, бирок уже жанагындай кырсасы тесилип сулап, колдору жыртылып, колдору жыртылып жараска абалга келип калган. Салынып бүткөндө ашып кетсе 2 жыл. Ушундай фактыларды азыр көрсөтүп, мына сиздин араңыздагы подрядчиктер бар, ошол жумуштарга аткарган подрядчиктер. Ошол өздөрүнүн да мындай өзүн карап бир нигер ошондой кадамга барышты. Эч ошондой мыйзамдан коркуу деген сезим жок болгондо, эч кандай амалга кылып атайын чыгарып. Ошонун биринчилеринен азыр райондо иштей берди. Дарыясының құрылған дамбанына bağlı. 2022 жылы Азия өнүктүрүү банкы Республикасынын айыл чарба министрлигине караштуу суу ресурстары кызматына 217 миллион сомду Кара Өңкүр дарыясынын ийиктерин эки тараптан 88 метрге чейин бекемдөө жана коргоо иштерин жүргүзүү үчүн мүмкүн болгон суу ташкындылыгынын кесепеттери жана аталган дарыяга жакын жайгашкан курулуштары бузулушун алдын алуу үчүн бөлгөн. 2022 жылдын июлунда монтаждоо иштери жүргүзүү үчүн тендер өткөрүлгөн. Ага ылайык 2022 жылдын декабрында Жалал-Абад СМТ ЖЧКсы менен 180 миллион сом суммасында келишим түзүлгөн. Ошону менен бирге 37 миллион сомдук кошумча келишим түзүлүп, тендердин жалпы суммасы 217 миллион сомду түздү. Жалал-Абад регионалдык мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкарманын текшерүү жыйынтыгы. Курулуш ишинде бетон куюу иштеринин технологиясынын талаптарын сакталбагандыктан каналдын эки жак капталдарындагы откостогу бетондо көптөгөн жаракалар кеткендиги көрүнүп турат. Текшерүүнү жүргүзгөн учурда подрядчик тарабынан көптөгөн жерин штукатуркага жасап коюшкандыгы аныкталды. Бирок жарака кеткен жерлери дагы деле бар. Курулуш нормаларынын талаптарын СНИП негизинде бетондогу жарака 0,5 мм ашык болбошу талап кылынат. Андыктан сертификациянын борборунун отчет негизинде аткарылган иштин коломдору жараксыз болуп эсептелет. Ошентип келтирилген зыяндын суммасы 7 миллион 281 495 сомду түздү. Фирманын директору Жураев Мурат Атабекович, технадзор Исаков Кубатбек. 217 миллионду өзү 88 метр дамба. Дамбанын uzun турасы канча? 85 метр турасычы. Бул дамба эмес, бул бетон менен куйганбыз. Водозабор курулуп, эки районго суу кетет да, Базаркулгонго, Нокенге. Ошол водозабордон кийин защита кылган бетон менен. 22 жылдын 24 бүтүрдүк. 24 ноябрь. Бир жыл бойы кемпеш жана бузулду. Ошол моментте биз Бишкектен чакырып комиссияны, өзүнүн комиссиянын чечими бар. Бизде 1 жылдык срок гарантия бар да.
1 жылдын ичинде биздин азыр гарантийный акчабыз турат 9 миллион. Ошондой себептен кийин оңдотуп коебуз. Антондук болсо уже жаратып кеткен дамба, жарасыз таган дамба. Онда жаратып болгон дамбаны сен атып эсилдасыз деген кыз. Жок, онундай шофтору бар да арасында. Сендер тигиз шадыркымен шап көрдүң. Бияқти көрүп турам. Шадыркымен шабан көрдү. Ошол үйлерди баарын кайрадан кесип алып, кайрадан курабыз да ошол. Гарантийный срок бар да бизде. Ноябрда токтойт. Эми айтканда мен специалист эмесмин, амарта залга отурганда канча адамдар бар да. Ушул дамбанын 217 миллионду алпысы 88 метр болгон. Жок, бу жерде дамба азыр эле. Основной головное сооружение ошонун акча кеткен. Кандай болгон сооружение? Билбейм, эле сүрөттө жок. Основной акча головное сооружение кеткен. Головное сооружение чыгарылды маселе? Бетон. Головное сооружение жаратып болгон жокпу? Жок. Бул ошондон головнойдон чыккандан кийин ушу атылбеси да. Калган цементтердин алары, цемент добосун алары. У нас мырза, мындай бияқта бул сложный конструкция болсо жеринде жанагындай мост, жанагындай мост жүргөн это дамба. Мындай жөнөкөй эле нерсе болуш керек, сиз мындай салып жүргөнсүзбү да. Анан ушундай нерселер мындай көрүнүштөр болуш керек да. Жок, бу жерде бир 3-4 фактор бар да, например, левый деген бар, правый. Правый кадимгидей турат, бузулган жок. Левыйдын үстүндө канал бар, дагы үстүндө канал бар да. Ошондон протечка болуп аркасыга чыкканда суу. Но тем не менее бизде бай гарантийный фонд менен ошонун баарын бузулмелерди баарын бузуп кайрадан. Бул дамбаны кайра бузасыз ошондо? Да. Кайра полностью. Бая тирешне кеткендерин баарын бузабыз. Бизде 12 ноябрда неме болот. Биз гарантия түгөт, ошону чейин бүтүрүп коебуз. Технадзор ким? Мен. Сак Куатбек. Сиз барып карадыңыз. Салмакка бардыңыз. Арматура барбы? Бар. Андай үчүн тирешник. Аркасынан суу келип, аркасы отуруп кетип атпайбы? Ошоңуз грунт даярдап турган бушма деп ушул платный жанагындай. Эмне жарап кетти? Үстүндөгү канал. Же өкмөттүн айтканда некомпетентный санап, жумушуна жүрбөйсүңөр. Же мактап айтканда грубо лапшаны келип атасыздар, бабаска. Ооз келип атасыздар. 217 миллион берди деп акча. Проект ким жазган? Өзүңүз жазган окшойсуз, а? Сасында болду экен. Ноябрда канчасы дедиңиз? 12 ноябрь. Незамедлительно эртеңден баштап жумушту баштап технадзор, сиз частный технадзорсузбу? Частныйсызбы? Лицензия сертификатыңыз бар, а? Технадзор жүрүшүңүз. Мына база толгон акиме барбы? Сиздин жоопкерчилигиңизде түзүлгөн ушуну караңыз. Жумуш жүрүп атабы, жок дегенде бир жумада 2 жыл барып карап турмуз. Эгер жумуш жок болуп калган болсо, техника жок болуп калган болсо, бизге айтасыз. Мына бизде кылмыш иши бар. Ушул принципи бар. Азыр сизге мүмкүнчүлүк беребиз. Азыр өкмөт камсыздык негизи. Чтобы там чуть подумали, да, чем-то, если говорить, всю серьезность положения, то да, может, это же это статистика объекта. Они чем-то, анчакчаны сэкономили, анчакчаны налево кетип калды, ошону ойлогон нерсеге 2 айга тарткан болмок негизи. Бирок мына өзүңүзгө көз көргөндөй адекватный сакалдуу адам экенсиз. Сизге дагы мүмкүнчүлүк берет. 27 ноябрга чейин эртеңден баштап ушу дамбаны бузуңуз полностью. С нуля баштаңыздар. Ал сиздин каражат кетери күн айда сиздин проблемаңыз. Сиз обязательство алдыңыздар ушу жанагы сумма салынды дамбаны, туурабы? Нормальный жанагындай тиешелүү деңгээлде сапатын салым дегенсиз, туурабы? Бул жанагы кеткен сиздин түзүлүшүңүз. Эч ким акимдин дагы башка эмес жок, туурабы? Ошон үчүн өзүңүздүн акаңызды оңдооңуз керек. Бул 27 ноябрда мен өзүм лично алып текшерем. Отуңузбу? Эртеңден баштап жумуштарды баштабы. Базаркулон районунун Акман айылынын жаңы Акман айылынын суу менен камсыздоо системасынын реконструкциялоо боюнча маалымат. 2021 жылы Жалал облустук катталык курулуш башкармалыгы тарабынан Базаркулон районундагы Акман айыл өкмөтүнүн жаңы Акман айылынын суу менен камсыздоо системасын реконструкциялоо боюнча тендер өткөрүлгөн. Тендердин чектери боюнча Жеңиш Строймопсервис жоопкерчилик чектелген колуна ыйгарылган. Материалда 2 апрель 2021 жылы
Uyutmaçı менен тарбиячынын ортосунда келишим түзүлгөн жана мамлекет тарабынан жалпысынан 34 миллион 580 миң сом бөлүнгөн. Мамлекет тарабынан өз убагында жана толук каржылоо карабастан суу менен камсыздоо бул системасын реконструкциялоо боюнча иштер келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттө аткарылган эмес. Андан тышкары аудитордук текшерүүнүн жыйынтыгында долбоордон чектөөлөр, жумуштардын жана тийиштүү материалдарды орнотуунун жоктугу жана курулуш монтаждоо иштеринин аткарылган көлөмү 3,5 миллион сом суммасындагы жогоркусу аныкталган. Ошол себептен мамлекеттин бюджетине 3,5 миллион сом өлчөмүндөгү зыян келтирилген. Ал боюнча Жалал Абад облусунун капиталдык курулуш башкармалыгынын техникалык көзөмөлү Султанов Абдурасулдун шалатуунан жана аракетсиздигинен андан тышкары Строймоб сервис жоопкерчиликке чектелген клубунун директору Абдыкадыров Манас Абдулажанович жоопкерчиликсиздиги үчүн иш өз убагында бүткөрүлбөй, аткарылган иштердин фактылары түзүлбөй, объект пайдаланууга берилген эмес. Бул өз кезегинде Бадакорон районунун Акман айыл аймагынын жаңы Акман айылынын ичүү сууну жоктугуна, ошондой эле калыптандыруусуна алып келет. Акман айылы суу менен камсыздоо Строймоб сервис дейт. Абдыкадыров Манас. Не давайте вас, не деген 34 миллион проект. Канча километр, канча 10 километрге жакын полиэтилен жол тартылган. эмне монтип жарылып деген суроо бар. Бул жанагы жарылган жери, жанагы Түймөканага кеткен жолдон өткөн да. Ошого уже сел эме өткөргөн экен. Ошону коюп атып, мен турбаны көрмөстөн алар жарылган. Кийин ошону көм, мага айтпасаң көм салды. Ким жарылган? Ким жарылган? Ошо техника. Экскаваторлор. Аны кийин уже кемчиликтер аткарылган, турбалар жамалган. Азыр ушуга чейинки бүт кемчиликтер аткарылып бүттү. Азыр эксплуатацияга берилгенде катылдыгыбыз Манас. Эмне нарушение бар? Мисалы, тереңдиги же Жалал Абад районунун мамлекеттик архитектура курулуш контролу башкармалыгынын жолу негизинде суу өткөрүүчү пластикалык трубалар менен суу соруу иштери жүргүзүлүүдө эски мотор коюлган. Eski motor. Андан тышкары суу өтүүчү пластик трубалардын жаткырууда курулуш нормалары сакталган эмес. Долбоор боюнча пластик трубалар 1,10 метрден чейинки тереңдикте орнотулса, Строймоб сервис ЖЧК тарабынан 60 сантиметрден 80 сантиметрдикке эле орнотулуп койгон. Ошол себептен трубалар бузулган. Ошо проект боюнча канча метр дейсиң? 1 метр 10 сантиметр. Практически 60 сантиметр. не дейсиң? проект боюнча 1 метр 10 сантиметр казылган, 60 сантиметр 80 сантиметр казылган жерлер. Шегир жерлер болуп калышы мүмкүн, бирок андай жерлер аныкталган эмес да. Траншеяны казып, жанагы турбаны коюу чейин баягы жерде малга кеткен да. Кайра толтуруп коюп аткан да, биз кайрадан казып аткан. Ошондо баягы сөздөр тартуу болуп калышы мүмкүн эле, кайрадан казып коюп. Кийин аны биз кайрадан тазалап, кайрадан жөндөбүз. Ошо канча дедиң? 3,5 миллион сом. Могу турбаны өзү чал дегенде сен жанагы могу турба. Бул каналдын үстүнөн өткөн турба. Бөлүнүштү труба келди. Жок, бул менде проекти берген. Сыздарынан башка жактан демонтаж кылып келген трубаны коюп, мындай милажон жазып коюптур. Экинчиден бул труба жанагы гидроизоляция болуп келип, проекттин ичинде анда турган жок. Ичинен болгон. Өзү проект боюнча бул менде жок. Проект бизде башка жактан өтүш керек эле, жана элдер эгин калай асында дайсан сен не десең да асын сөз өтпөйт мисалы акта көрүнүп өтөт кандай сен сабактуулук менен кандай сен наплевательский отношение менен ушу проектин реализацияны жыйынтыгы мына көрүнүп турат 1,5 метр 1,10 сантиметр таш нерсени сен 60 сантиметр эки эсе төмөн кармап коесуң визуализация жок мындай использованный материалдарды бөлүшүп мына ошону кесип кеткен жана проблемалар чыгып муну мойнуна алсаң сен может трубаны тиги али уже деген себепти эгер сен нормально на совесть жазган болсоң сен аркылуу турай болсун
технадзору аксакалсыз. Siz ne için var onda şu an? Ошо барганыңыздар эле ошо күн санап, ошо барып карабызбы ошо көйгө. Бұл елдердің агрот арқылы өткендіктен жерлерін қазып жаңағы маңайдағанда düşіп қалып ол көрініп тұрған туралы сол каналдан өткен сыртына металлический логикасында ошо турбаны ичинен өткөрүп сыртынан ол турбаны алып кетти. Пластмасса ошо ушундай жазбайбыз. Сыртынан одан коюп туруп, турба кийгизип турат. Ошол ичинен биринчи көрүнгөн жердеги турбаны биякарап Siz технадзорсыз аксакал, сиз да ошону жана нормаль эткен. Что вы всем за этим следили. Мына бюджет разрешениесин 50-60 сантиметр казып калгансын көргөнүзбү? Мен ошону барган жоксуз, көзөмөлдөбүз ошону кезеледи го. Биз мойнун калбайсызбы ошону? Эмне үчүн 60 сантиметр көзөмөлдүп коюңуз сонда? Айтпадыңыз давай, касып дагы 1 метр тереңдик кетет. Айтсаңыз болот беле? Эмне үчүн айткандыңыз? Бардыр жеринде эмес, кээде жеринде. Значит, барган эмессиз. Сизге тыйын төлөп койду, ошо менен бир бардыңыз, эки бардыңыз, ошо менен койду. Аны сиз моюнуз каласыз, айтып аткан мага кереги жок. Сказка жазбайм. Бизде мына Терегөлдө авторский заключение жыйынтыгы бар. Ушул жерге официально барып иштеп менен туурабы? Эмне калса айтчы? Не деген ой? Төлөйсүңбү шарынан? Ушул төлөнгө макулмун бүгүн? Бүгүн эле төлөп турасың. Акчаң болуп жүрбү? Чекишин алып турасың бизде. Бир-эки алып турбайсызбы сен ойдон? Бул суу деген даже Куранда жазылган, суу чыгарыш деген бул деген айтканда сооп да, сооп. Сен ошону даже бекер жазган жоксуң, мамлекет акча төлөп берди. Ошону на совесть жазбайсың? Бирок Проект боюнча на совесть. Проект боюнча эмес, проект боюнча сен нормально мындай болмок эмес мындай нарушение. Если проект боюнча болсо. Если технадзор ал жанында аксакал ошо өз жумушун тараткан болсо мындай болмок эмес да. Прокурорлордо көмүшкөн айтканда сговор бар, ошон үчүн ушундай болду. Күнөө мойнуна алып отуруп калганда да билбейсиң. Тергөөчү барбы? Ким тергөөчү? Вы их забираешь, допросить, если нам на его болсо, тамам. Если уже төлөп турган болсо, еще посмотрим. Ушундай фильм Базаркон районунун Сайкун айылдын чоң курулуш айылында Анар Жомбаев атындагы 44-чү орто мектептин жанында жаңы 275 ордулуу мектеп имараты курулуп орнотулган. Ошол себептен мамлекет тарабынан 116 миллион каралган. Азыр учурда 673 миң сом бөлүнгөн. Бирок Falcon Development Group of Central Asia Жичкасы тарабынан 45 миллион сомго иш аткарылган. Бирок азыркы учурда иш сапасыз аткарылганына байланыштуу фундамент, сесмокой жана дубалдардан жаракат кеткен. Ошол себептен азыркы учурда эл тарабынан дагы наразычылык болуп, биздин тарапка кайрылышылды. Иш бүтө элек 2024 декабрь айында үч керек болушат. 24 жылы, 24 жыл декабрь өтмөзүн, азыркы 25 жылдын дарылык күнү. Анасы. Эмне үчүн 2 жылда ошол сен 47 миллион, 45 миллион алсаң, ошол мектепти бүтүргөнсүң. Бүтүргөндө да качпа, сапасыз болот. Сейсмокой фундаментте уже трещина бар болот. Эмнеге жок? Реально. Азыркы күндө бул келишим боюнча 116 миллионго түзүлгөн. Бүгүнкү күндө алынган акчанын толугу менен өздөштүрүлгөн. Жумуш жүрүп жатат. Азыр финансы чагынан жандандыруу жүрүнсө иш кайра болот. Себеби келишимде фамилия финансирование түзүлгөн. Графикон чечим чечим тапшыруу деген эмес жок. Фамилия финансирование. КС. Қалай мамлекет шартасын? Комментарий беріңіз, неге мынау бар? Жараққа қатар есептелмейді, баяғы асардышыны деп қойды, ал деді алдар қорқынышты емес жоқ. Адистерге обязательно теңдер берген. Трещина есть, но он неопасен был, да? Атайын адистерді шақырғанбыз, елінде көріп, өтінеді шығар. Анын için объект керек, да?
Объекттин 22-жылы башталган, азыр ортодо баягы каражаттары толук кандуу болгон эмес. Азыркы күндө ичинде отделка иштери жүрүп атат. Азыркы күндө финансирование толук кандуу болот элек. Качан болот? Мага айта албайм, мен каражаттын бөлүнүшүнө жараша. Келишимде деле ошо помера финансирование деп каражат толук кандуу чечилет. Ошо 45 миллионго жумуш аткарылдыбы? Я. 45 миллионго жумуш аткарылдыбы? Ооба. Кишилерден? Ооба. Бул жерде да финансирование маселеси бар экен. Манас да сага эскертме да уже. Бул мектепти финансированиясын жок деп айтабыз, финансированиясын алып берүүгө аракет кылабыз. Ошону аягына чыккан сапаттуу чыгыңыз. Жанагындай труба болбосун. Бул жерде жарым кабелинде бул УКС айтылып, гидроотвечный. Андай да болуш керек. Биз канча объект салып атабыз, жабап бермей туруптан өзүбүздүн катышып, бизде специалисттер болуп. Биз салган стройка почему-то андай гидроотвечный жок. Биз салып аткан жана стройка андай гидроотвечный жок. Açık müşteri var değil mi? Yani yolda çok da var. Çok da Bir var, özünü dokuyalım. Хорошо, у нас сага мектеп боюнча пока эскертме предупреждение. Бирок эки трубаларыңды срочно порядке оңдой. 3,5 миллион төлөйсүң. Жоксо жанагыларды кайра алмаштырасың. Түшүндүңбү? Мен өзүм барып иште текшерем. Канча убакыт керек сага оңдогонго? Трубаны. Ошо Benim hak değil mi? Havalılar. Adana sözlükten bayakta çıktı. O sürede şu bayağı tuba yarıdan geliyor. Sen jana 60 santimetre gömülgöndөн кайра 1 метр басып чыктың. Cebim beyin görsesi, elde görsesi, oradan bas veren. Bayağı kayıtlar mı? Toplanan yerim sürekli toplamıştım. Bir malda bir topla kayra bulmuyor. Elde beyin görsesi, benim o şekilde kayra bas veren. Sen de az каматышсаң анан сусатты түшөсүң. Опет. Сузак аймактык оорукананын жугуш тоорулар бөлүмүнүн курулушу боюнча ал бөлүм 2019-жылы 24 июлда эки тараптуу келишимдин негизинде салынып баштаган. Жооптуу болуп капиталдык курулуш башкармалыгы дайындалган. Бирок болсо ошол учурда 52.619 миллион сом бөлүнүп, бирок болсо катлабанын газы кошо бойдон калып кеткен. Андан соң 2024 жылдын 1-сентябрына карата Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан кайрадан тендер ойнотулуп, Масы айыт курулуш жоопкерчилиги чектелген кому подрядчы катары дайындалып, ага 53 миллион 92 миң сом бөлүнгөн. Ага карабастан, акчанын бөлүнгөнүнө карабастан, объект 78%-ке гана бүтүп, пайызга гана бүтүп, ал эми сырткы суу түтүктөрүнүн даярдыгы 50%-га гана аткарылган. Курулуш планы боюнча 2024 жылдын май айында толук бүтүрүп тапшырып беренделген, бирок белгисиз себептен августка тапшырабыз деп айтып жатышат. Азыр эми ысытуу системалары жоктугунан имараттын дубалдары жаман болуп, суу болуп, урап аткан урап атат. Ошондой эле эксплуатацияга бергенге мүмкүнчүлүк болбой жатат. Акчасы толугу менен берген да? Алветов Болотбек подрядчик. Общий проект 85 миллион был? 67. После периода оценки боюнча он 53 миллион начальник. Начальниктер 19-жылы баштаганбыз ишти. 2 миллион 400 миң иш аткарылып, 3,5 жыл турду. Ошо 2 миллионду да берген жок, эчтеке жок. 3,5 жыл турду. После сууга калдыбыз, суу толду татлабанга. Анан кийин 24-жылы финансирование башталды.
жылы кайра трамбовка кылдык, жерди сууну соргузуп, анан бетонду ушундай январь айында бетонду куйдук. Тындан түшкөндөн кийин анан кладка башталды, коробка башталды. Что-то буюрса азыр күнгө 98% готовность. Буюрса да болгун ичинде тапшырабыз. Болот так, 19 жыл башталды кылдасыңар, бир нече убакыт нерселер токтогон экен. 3,5 жыл токтоду. 24 жылы башталды го, нерселер. Эми да, бул жакта маселелер жок болду экен. Бул инфекционный больница, оорукана, одан жооптуу байып. Толук бөлүнүп ушунда, толук бөлүнүп. Так, если где-то 800 000 бардары, андан тышкары 4 миллиондон ашыгыраак доп работает. Ал эми азыр аны аткарып атабыз, почти аткарып бүттүк. Доп работает. Эми азыр проектный институтка барып утверждение болуп келгенде республикага барат, республикадан карашат, көрсө, так ал пулду уже освоение кылып койдук. Статутасы чыкпады дейсиңби? Отопительный система жок болгон үчүн кыштысын сырость болуп, стеналардын штукатуркалары эзилип баштаган. Азыр бит бар, зоолог, Кайра сыйна уже, кайра Масакал, бул ишти аянт чейин чыгармыз. Атактоону жазамыз, бүтүрүбүз. Мына айтканда быйыл бүтүрөсү, быйыл бүтүрүшүбүз керек. Эки жылы кайра эле жак болуп түшүп баштаса, сиз эч жакка кетпейсиз. Кайра эле сиз алып келип мына мажбурлайбыз. Түшүндүңүзбү? Аянт чейин чыгарабыз, бүткөндөн кийин өзүндө бай. Насовец бүтүрүбүз, хорошо? Көрсөтүп. Насовец. Так, сураттардан Каралма айылында жайгашкан Каралма айылындагы Платбеков атындагы мектеп, Каралма айылында жайгашкан номер 41-чи Платбеков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектеби 2013-жылы башталган. Кийин курулуш иштери токтоп, кайрадан 2019 жана 2023-жылдары республикалык бюджет эсебинен жалпы 82 миллион сом акча каражат бөлүнүп, курулуш иштери жандандырган. Сапат Нур жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан мектептин имараты курулушу 2023-жылдын сентябрь айында толук кандуу бүткөрүлүп пайдаланууга берилген. Бирок пайдаланууга берилгени менен курулуш иштери сапатсыз болуп, кайрадан отопительный система тура эмес иштеп, ошондой эле чатырдан суу кирип, имараттын дубалдары эзилип баштаган. Ошондуктан мектептин жаңы имараттын чатырынан суу өтүп, айрым кастык бөлмөлөр потолоктордон ындашып, дубалдарынан жаракалар пайда болгон. Ошондуктан кээ бир кабинеттерде сабак өтүү мүмкүн эмес болуп калган. Эксплуатация бергенде открыть беребиз болгон да? Ооба. Бул мектеп эки этап менен курулган. Эки этап менен биринчи этапты тендерди ошо Алексстрой деген ишкана алган. Анан булар баягы өзүнө тиешелүү сайысты бүтүп кеткенден кийин экинчи этапта тендерди Сапаттуу деген ишкана курган. Азыркы маселе чыгып аткан жерде баягы проект изменения болгон. Мурун баягы эки этап болгондо ортодо спорт зал болгон да, кийин 450 орунду 250 орунга кайта проект переделывать этишет. Анан кийин мектептин бир этаж калгандары ошондо спорт залдан түшкөн кар, ал жерде кар оор түшөт да. Оор түшкөндүктөн баягы биринчи этаждын тинкелери, анан абрешоткалары сынган. Биз комиссиондун кышта барып көргөнбүз. Анан ал жерде баягы комиссиондон көргөнүбүздө абрешоткалардын эмелери дал келбей калган. Қалындықтары, ал ең түмәлі жылды? Ол наказывает, кто виноват? Мамутов болғанмыш, подрядчик. Жоқ,
Евгений Александрович, bir Oscar belirledim. ошонун ошол заманда өтчү. Ол ошол сагын менин өткөндө өзүн чакырып жеринде. Анан азыр көйгөй жүрүп атат. Курулуш экспертизага беришип атат. Азыр ошону аныктап берсе, баягы курулушчулардан курулуш турган же материалдар дал келбейт деп. Анда ошол дүнөлүк ишкана аны оңдоп бериш керек. Эми мектептин акыбарын көрдүмбү. Осунун баары СС басында вообще невозможно. Жаңы салынган мектеп ушул ГТС ушулсанда мүмкүн. Ооба, кээинки жерден кирген болгон, аны устуран кеткибиз барып. Ошол боюнча технадзор бар, ошол мектепте бар технадзор. Ал киши иштен бошоп кеткен, азыр иштен бошоткан ошо жергиликтер үчүн Абыл Нарыз деген болчу, азыр иштен бошоп. Бирок азыркы күндө менен тергөө менен бир чечим алган. Тергөө жыйынтыгы эмне болот? Бирөө тарап Астанада Биринчи фирма күнүнү экинчиси. биринчи ишкана. Экинчи тарап ал берки канатын курган үчүн, ал тарапта эле жок. Сен ошо проектчилерден кетти, значит, биринин түшкөн кышасын кар экинчисин түшүрүш керек эле. Жок, проектте ошондой болуп эмне бирок эмне болгондо, кар баягы спорт зал менен биринчи этаждын ордо ийип болгондо, оорга түшкөндө тилкелерди ийип, анын агрегат классынан суу өтүп кеткен. Эми подрядчик өзү мойнуна албай атат, биз эме болгон. Азыр тергөөгө кошумча экспертиза берип атат, аныктаса күнөөлүү тарап аны башкана кетет. Эми бул экспертиза деген бул жылап жатат. Бул жерде олар калпага кесип түшкөн деген бар. Ответственность сейчас не найдем. Не у вас. Эми азыр Бул акча бөлүнүп 88 миллион азыр долбоордун автору келген ушул жерде тиги биринчи подрядчикте келген, экинчи подрядчик ушул жерде тергөөчү менен бирге отуруп бир сүйлөшүп бир жыйынтыкка келсек анан бир чечим алып алса болот. Жазалган түрмөсүн алып калыштын акчасын мөлчөрүн төлөсүн, башка фирманы наймайтын кайрызды калды. Башка сунуш бар бизде. Мен эми азыр тиги аялга биз айтканбыз. Демелерин дал келбейт экен, решеткалардын размери дал келбейт, профнастилдин талшына санчамча дал келбейт, эстратерлер дал келбейт десек, ал аял кийин муну албай атат. Эгерде бул аял биз биринчи баягы кышында чакырып бирге комиссияда барганбыз, бирок моюнун албай атат. Азыр дагы келди, тергөө менен бирге барып, жеринде көрүп автор проект менен бирге моюнуна күнөөсүн койсок, анда өзү эме болот дейм. Анда экинчи фирма бүтүрсүн, алганча акча алды. Экинчи фирманыкы ал жерде ал объем алып караган эмес, биринчи фирманыкы. Экөөнүн объем бөлөк да, эки. Анан отделкасы тиги экинчи фирма, үстүн жапканы жанагы сөйдө жана технадзор бар өзүндө. Технадзор болуп ошону проектсин ошо надзор болгон эмес, ошону эскерткен ал. Тергөөнүн жүзүнө аппараттар иш бар экен, сурак иш бар экен, ошону бизге көрсөтүп bir жерге çok oturup tergeydi. Günün sonra olsa çeken günü yaparız. Ayrı kod var mı şurada? Siz var mısınız mı? 21 жылы келдим. Мектептин ачылышында 23 жылы май айында. Салганда бар мысыз? Жок, күтөп келдим. Бул жерден башка 1 мүнөт убакыт берсеңиз маалымат берип коеюн деп. Биринчи этап жасалып, анан экинчи этап жасалып, азыр бүгүнкү күндө тилкесин алмаштырып, темирлерди олдуруп коюшту да. Бул жерге проект чыйылып атканда, Каралма айдын толук аймак экени эске алынбай проект чыйылып алынган. Ал жерде кар түшкөндө 1 метр, 2 метрге жакын карлар түшөт. Биринчи этажда турган кар да өзү түшүп алып кетпейт, жерге түшпөйт. Ошол жерде турат. Тембуранын үстүндө спорт залдан 2 метрден кетип, экинчи кар түшөт. Жазга чейин 200 тонна, 300 тоннага чейин кар үйүлүп атат. Ал жерге кандай темир койсо да 1 жыл, 2 жылдан кийин кайра бул көйгөй кайталанат. Бул эгер проблеманы толук калуу чече турган болсо, кайра башынан жасап чыгыш керек. Анан кийин жасабаса, бул кар спорт залдан түшкөн кар биринчи этажда кар ишти. Крышасын кайра кетти. Крышасын проектисин өзгөртүш керек. Болбосо крышасына болбосо ал жерден кар түшүп, суу кире берет. Ким зайдын? Эми заказчик болгон, тийиштүү органдар бар. Сапатына жок берип турган проектисине жок берип турган. Проект кимсизде? Проект ошол. Ош и пристроили. Siz yapasınız. Emre için o Karalman'ın monçaki kalmanın yarın bir projeksiniz. Siz частный проектор что ли? Акционер.
Не деген? Ожги прострой. Я. Ожги прострой. Осман, да? Ошто. Ең проблемалардың негізі немесе түпкі жердің проект екен. Проект прогрессивный. Если сіз жаңағыдай қардың ғалымжанын барлығын еске алып тұрып, терең мағына беріп ұстап қалғанда онда болмау емес. Biz iki etapta жасадық та. Birinci 450 орындық мектеп болды. Барлығы 2 қабат болды. И средства жетпей, ақша жетпеді деп 225 орындыққа передека қылғанбыз. Bir этажын қысқартқанбыз по периметру. Bir жақ тарауында крыша сынған жоқ, екінші тарауында крыша сынды. Biz проектировщиктер, biz только қат жазып береміз да. Ошо управлениеге учурунда қат жазғанбыз. 15%-тен 40%-ке чейин сечение, жанагы конструкция крышаныкы азайды депчи. Проект менен курулбай жатат. Биздин колдон только ошол деле. Когда профессиясының өзінің жұмысшылардың білесіне бұрып жиынтық бұрып та скандалықтан. Бұдан эти екі реальный доктор деген басталды. Детей где будем учить? Алла да тапты. Аварийный состояние тапты. долбор боюнча курулбай калды. Сеченелердин 40%ке чейин. Біз көргенде ошоны учитывать эткен болсо, ошо спортзалдан түшкөн кагадын башка катышуучу же ушундай снега жижаты кичинекей эмес керек да. Аны специалисттер барып карап чыкты, эксперттер заключение берди. 2 проекттин заключение бар. 10 корутунду бар. Тергөө жүргүзөлү боюнча. Вы подрядчик, да? Да, я Отказывал. Меня зовут Екатерина Александровна, я 6 лет назад сдала эту крышу. И кто виноват, что сейчас вот такая ситуация? Вот я считаю, что здесь ошибка в проекте. Вот. Ошибка в проекте, потому что даже все жители Карамы, они строят дома свои с большим уклоном, а наша кровля практически плоская. Мало того, у нас же теперь двухэтажная крыша получилась. С верхнего этажа собирается снег, он насыпается на второй этаж, на мою крышу, которую я сделала. Я только вот по первому этажу сделала. Мало того, что у меня с неба осадки на моей кровле, и плюс еще вот эти дополнительные осадки. А крыша не предусмотрена, уклон крыши просто не предусмотрен. Даже если мы 10 раз перекроем металл, 10 раз перекроем конструкции, эта проблема все равно останется. Пока мы не изменим конструкцию кровли. Каким образом? Ну, я не знаю, это проектировщик должен разработать. Они же разработали неправильно крышу. У них очень маленький уклон. Вот верхняя крыша имеет 25% уклон. Еще одна крыша, тоже верхняя, второго этажа, имеет 18% уклон. А наша внизу, которая несет основную нагрузку, куда весь снег со всех сторон ссыпается, она всего 14%. Представьте, она практически плоская. И когда вода вот по стенам же идет, эта вода, если бы был хороший уклон, она бы уходила и не текла по стенам. А в данном случае она тает и вот так стекает прямо по стенам и проникает между колоннами и вовнутрь здания. Это только нужно менять форму крыши. Ну, до этого еще доберемся. Мы сперва должны определить, кто виноват, кого наказывать, кто будет возмещать ущерб. Или подрядчик, или проектирующий, или заказчик. Я считаю, что здесь недоработка проектной организации и заказчика. Мы сейчас возбудим уголовное дело по этому факту. Да. Всех будем допрашивать, начиная от заказчика, подрядчика и проектирующего. Следственным путем мы установим, кто виноват, и будет отвечать. Ну, готово. Все видите. Азына bir aydan keyin o'quv boshqarib qarjalik cheyin nima bo'lsa, ne degan tushunish bor. Qayerda izleyishman. Gün örüsü onda bilet деген ойда тұрауса. Осының конструкциясын қайда жасау керек? Жасамайынша алып қайраға қайталанады. Бұл дәйектік жылы қайра үшін мен табып тұрасыз. Бұл қысқаша етіп кереміз, да? Слушай. Хорошо, ондан кеңесеміз уже. Сузақ көпчаңға шығарудың құз altınдағы мектебінің құрылыс материалдарының мыйзамсыз сатып кетіші. Баялап жүресіз. Көкжаңғақ шаарында эски Фрунзе атындагы мектеп болгон. Аны бузуп кайра салуу
чечим кабыл алган. Ошондой эле 2025 жылдын 29 апрелинде курулуш департаменти баш болуп заказчик катары Осо мастерстрой сервис подрядчиги тендерди утуп, анын директору Исраилов Сабир Абдибаитович. Ошондой эле 2025 жылдын 23 майында Көк Жаңгак шаарынын кеңеши токтом чыгарып, эски мектепти бузуп, анын ордуна жаңы мектеп салуу боюнча. Ал эми эски мектепти бузуу ишин толук Көк Жаңгак шаарынын мэри Замирбек уулу Сыракка милдеттендирди. Токтомго ылайык. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө эски мектеп мэриянын балансында туруп, бирок подрядчик тараптан эски стройматериалдарды сатуу фактылары аныкталган. Анын ичинен 10 чакты адам сатып алып, алар тастыктап беришкен. Ошондой эле чектери алынган. Алардын ичинен мастерстрой сервис фирмасынын снабженец деп коет Карим уулу Улан жооптуу болуп, ошол стройматериалдарды саткан. 400 000 сом чейинки стройматериалдарды сатып, аны болсо андан ары өзүнүн жетекчиси Сабырбек Абдибаитовичке которгон. Эмак аркылуу ошондой эле Көк Жаңгак шаарынын мэринин счетуна эмак аркылуу которгон. Андан тышкары Азизбек Дүйшеев дагы бригадир катары ошол стройматериалдарды сатууда катышкан. Бул стройматериалдарды жанагындай кең балдарга тарап берилген. Сөзсүз эле бул сатына 20 миллион сом зарыл болду. Максат, красавчик. Өзүнүн мэрия долясын берип койгон. Карим Улан снабженец стройматериалдарды сатып, анан эмак аркылуу которгон. Мэрге ошондой өзүнүн жетекчисине Сабырбек Абдибаитович. Канча алдыңдар? Менден подрядчиге телефон өчүп болгонго байланыштуу менден 10 000 сом акча сураган ата-энесине. Мен буга наличка берген, бул эмак ката берген. 10 000 сом менден алган. Канча болду ошо материалдар канча саткан? Азыр мындай болгондо бул биринчи биз демонтаж кылып мэрияга өткөзүп бергенбиз. Анан кийинки алышкан 1939 жылы салынган эски жараксыз материалдарды бизге сноска берген. Биз аны мусорго ташып атканбыз. Анан келген бейбечара адамдарга бесплатно жеткизип берип атканбыз. Андан кийин арасында бир-эки адамдар ушуга кардар болуп, анча-мынча керектүүсүн алайлы, иштетели дегенине байланыштуу акчасын берсе, мен айткам, бунун акчасын алып мэриянын бюджетине төгөсүңөр, топтоп койгула деп, bundan 350 000 сом акчаны bir ay башта мэрияга кат жазган. Бизде 350 000 сом акчаңар турат. Ушунун мыйзамдуу түрдө балансына өткөзүп бергенге неме бир шот бергиле, биз өткөзүп берели деп кат жазганбыз. Азырынча ол катка эч кандай жооп келбедик. 1,5 ай болду, биздин немеде турат. Биз ону атайлап чем мусуга төгүлүп кеткенден көрү мэриянын бюджетине кичине болсо дагы пайда болсун деген максатта кылганбыз да. Ол жерде өзүбүздүн пайдабызга эмес. Ол жерде тем более 1939 салынган мектепте основной мына турат чыккан. Буга чейин эмне мектепте салган? Биз буга чейин көп мектептерди салганбыз. Кайсы? Биз Кадамжайда салдык, немеде салдык, Төө моюнда салганбыз 2016 жылы. 2019 жылы салганбыз, Араган Тепе Коргондо салганбыз. Азыр дагы салдыктабыз, кандай дереме дагы. Ал мектептин боюнча маселелер жокпу? Маселелер жок, эч кандай маселе болбойт эмес. 300 000 сом сага берем деп кат жазылды, сага акча келип жатпы. Кат берди, ошол каттын мыйзамдуу жагын карап, мэриянын шотуна котортоо боюнча иш жүргүзүп атканбыз. Эмне болгон? Иш жүргүзүп атканбыз, мыйзамдуу жагын карап, котортоо ишке котортоо. Сен машина адам көп эле сурап. Уже мындай чейинге жетип калыпчы уже. Сен өткөндө эскердиңби? Кылачы. Сабак болгон эмес бул. Сабак болдум баягы. Андан кийин жакында эле могу тендер боюнча скандал болду. Алакон боюнча. 1 миллион 800 000 боюнча спорт боюнча.
протокол боюнча мен толук кандуу мага айтпастан өткөрүшкөн да булар. Мен ал жерде катышта эле жок. Кичинекей күмүнө көп жана ушунча проблема бар экен да. 5-6 адам уюштуруп ушундай нерселер болуп атат негизинен. Ошол убагында бөлөктөр ошол мондай энергиясына жол бербеди. Эмне үчүн сен ошону сен каршы каласың? Болду сен ушу сенин версияң ишенем. Эмне үчүн ошого каршы бересиң? Акчаң көп ошондо. Жок, акчам көп эмес. Бул бала жаран ата-энесине зык керек болуп калып, как раз мектепте деген подрядный фирма ошол момусун жок калып Жок, жок, бул улан деген бала сураган. Мен деген сураган эмес. Бул подрядчиге телефон өчүк болуп калып, улан менен байланышып калган. Бул жумуш болуп калсын. Келесі жыл көреді. Мен саған айтып қойын, ағын кесіп өтті саған. Дағы уже ушында 17 жыл болсын, мен естіген жауап қамады. Жетшет менде маталар бар. Çünkü o mekteple yüzüm, gözümü düzüm. Sorumda, sapatında yüzüm burası. Sen atın gelip kalıyorsun. Sabır et. Çünkü yatar, gözümü kaptırır. Biliyorum kadam jaydarsa, qanday salmasından bilген konuşup o сұраққа жауап адамдар бізге тез işlerде жазайын болған. Biz hazır 900 bin қаралған ушул убакка чейин. А biz уже каталган ишин бүттүк да. Biz өзүбүздүн шоттогу акча менен кетебиз азыр. Сындыбай ишин. Қатысушылар 2021 жылдан тартып 2024 жылға дейін Доңсура район казарма районының Жусуп Кадыров атындағы паркты оңға жана реконструкциялоо иштери кылынат. Атап айтканда 2021 жылдан бери жалпы 40 миллион сомдон ашык каражат жергиликтүү бюджетке бөлүнгөн. Бул бөлүнгөн сумма 3 тендер аркылуу бөлүштүрүлгөн. Бардык тендерлерди коррупциялык мамилелер аркылуу бир гана компания Кагай курулуш ишкас жеңип алган. Жетекчиси Улукбек Кагайбеков. Азыркы учурда парктын абдан начар сапатта жасалгандыктан байланыштуу жергиликтүү элдер жана аталган паркка тиешелүү азыркы учурдагы Каргалык айрыкчылыктын башчысы Бетибек Абдрахмановдон бир топ наразылыктар келип түшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында 10% аванс акча каражатты алдын ала жана 90% кабыл алуудан кийин гана төлөнүп берилет деген шарттарды одан түрдө бузуп, аткарылган иштерди актысын шылтоо кылып, келишимдик көрсөтүлгөн акча каражаттары толугу менен курулуш ШЧКсынын эсебинен негизсиз которуп беришкен. Мындан тышкары азыркы учурда аталган жумуштардын проектиси мамлекеттик экспертизадан оң корутунду албагандыктан эч кандай кабыл алуусу кылынбай, натыйжада парк кароосуз калып, эч кимдин карамагына кирбей таштанга топтолуп, жергиликтүү элдин кыжын келтирип, бийликке ишенбестик туудурду. Мамлекеттин бирлигине шек келтирген жагдай жаралган. Не деп атасың? Эмне үчүн тендер башында инспекция проект жолу көргөн бир жол. Эмне үчүн 41 миллион сразу кол менен бошолгон подрядчикке пайда кылды. Я район өткөрүп Ошол учурда район өткөрүп. Эмне үчүн ушундай сразу бошолгон? Эмне үчүн проект жок сен тендер кыласың? Эмне үчүн экспертиза болот сен проект берип салгансың? Проект түзүлгөн бул жалпы экспертиза өткөргөн? экспертизага мына ушул проекттер чийип калганда район архитектурага макулдашпалык ишет рұқсат берилген. Район архитектурадан рұқсат берилген. Ишет алар. Ушул жанагы квадрат метр астында. Район архитектурасын деп экспертизаны өткөрөт да бул помнит жанагындай бул сметчик ошентип айтканда, эгер чоң объем чоң болсо өтөт, анан калган район архитектурада өтөт. Ошон үчүн район архитектура катары берип экспертиза не өткөрмөсүң? Ошо архитектурадан өткөргөнбүз да, анысын билгенбиз, архитектура. Экспертиза менен архитектуранын эмесин айырмасын билесиң. Биз ушу курулуш баштайда аябай сурандык, анан сметчик ошентип айтты. Сметчик ошентип айтты. Сметчик Канча сметчик ошо? 2,5 жыл. Эмне болуп кеттиң ошо? Мен ошо 23-жылы биринчиден үйгө шапкалаш апам колумда ооруп аткан. Карай албай, жетише албай, анан февралда бар бирлештирүүдө баштап калдым. Бир ай айда ошо апам качып. Эмне үчүн акчанын 40 миллион сен сразу коротуң? Бул сразу которгон жок. 23-жылы кайтатына булар технадзор бар болчу. Бул проектте 3кө бөлүнүп тендер ойнотулган. Анан 3кө бөлүнгөн учурда жумушун аткара элек келишимде 10% алдын ала авансылык пайыз болчу да. Булар ошо 10% сразу которгон, андан кийин жумушту аткара элек акча которо берген да. Каттын негизинде бизге акча берди, биз могу жумушту аткарабыз десе, акча которо берген. Жумушту аткара элек, алдай элек, прям
Бул эле ugар акчаны отура берген да. Кандуу негизинде деп. Шындайбы? Ешқайсысы эми болгон абер болуп биздин технадзорго көрсөтчүбүз мына азыр менен 2 айлык мудда бир тендер бөлүнүшүп өткөргөн да. Анан технадзор кол койгондон кийин мисалы 5 миллион сом, 3 миллион сом жумуш кылганда анан котор дейт. Ошондой долбоор. Которулар менен акчанын которулганы менен алардын датасы дал келбей атат. Биринчи сиздер акчаны которуп атасыздар, анан кийин иш актарып атат. Анан даталар болсо баягы булар ошо бүткөнүн койбой мурунтан коюп койгон жерлер бар экен да. Чын аягында деле ошол Bizde konuş bozulunca ama подачинда подачинин билими деп айтабыз. Ушундай бала бакча детский учреждение курганда кантип ошол жерден акча дейсиң эле. Көрдүңбү парктын кебесин? Кантип балдар ойногонго жана каруселдин сынып жатат. Ар жакта тартасып жатат. Чөйүп кеткен же азык кайрып турдум. Жанын баланс калбайсың. Чөптүн кебесин чыгарып Ешқайсылар бұл 23 жылы, 24 жыл бүтіп, асылыш болып, даже асылыштарында тұрады, жақсы ел болған, анан ошо бизден кийинки дагы тендер өткөрүп, бул иште разделкасын салдырышканда. Несин? Разделка менден кийинки келчи, анан бүткөндөн кийин негизи булар кат жазып анан бүттү деп, эгер кемчилиги болсо бул жагат берип калыш керек эле. Анан мен кеткенде 2 жыл болду, анан ошо менен турат. Азыркы күндө деле мунун чөбүн чаап, тияк-бияк карап туруш керек эле, баары баланста турат да. Анан каралбай атты кийин. Эмне кабайдасыз? Мен келгениме 1 айда болду, келгенде эле элдерден кайрылуулар түшкөн, ушундай кароосуз калган деп. Анан териштиргенде бул биринчиден баланска алына элек. Баланска берип экспертизага жөнөтүлгөн. Экспертизанын коркунучу келе элек деп ошол себептен туруп калган. Эмне экспертиза? Сапаты боюнча. Бияка менден ел беришти, менден кеттен 2 жыл болуп кетти, ий көпүрдү. Сен подач, сен не билесиң? Бул райондук парк 2022 жылы ноябрда тендер объявлять этилген, 34 миллионго. 34 миллиондон биз болсо 28 миллионго түшүп алганбыз, 2 подрядный организация катышкан. Жалпысы 40 миллион алдыңбы? Ошол паркка общий. Бемет 2024-кө чейин ошондой болот. 3 этапта 40 миллионго нормальный парк салып койсо болбойбу? Бул жактын өзүнүн территориясы 5 гектарга жайгашкан. 6500 квадрат брусчатка, 5500 квадрат асфальт басканбыз, беговой дорожка. Анан кийин 1000 киши отура турган навес салганбыз азыркы. Көрүүчү. Анан 2 разделка. Бүгүнкү күндө жогоруда айтып кеткендей, бунун башында изначально экспертизага берилген эмес, долбоорлору. Бизге тендер өткөзгөндөн, бизге тапшырма берилгенден кийин биз курулуш иштерди баштаганбыз. Реестрге бүгүнкү күнгө чейин отуруп, неге дегенде экспертизанын жыйынтыгы келгенден кийин, проекттин экспертиза жыйынтыгы келгенде реестрге отуруп. Азыр пока реестрге отургандан кийин, андан кийин калгандарын мыйзамдаштырып, комиссияны баштаган 2022 кышында тендер өткөн, ноябрда. 2,5 жыл болду, 2,5 жыл чеки паркты жабып андай паркына жарым жылдай салса. Бул жакта 500 түп эме болчу, башы тегин 300 канча түп бак бар болчу, ушунун разрешительный документтерин башында эме тиги долбоорго кирген эмес, анан разрешениясын алгыча көп убакыт өтүп кетти да, июндун 21-inde баштаганбыз. 2023-дүн 21 июнда баштаганбыз. Факт то, что сен 40 миллиондун көп большую часть присвоил, да, на это. Если сам уже 40 миллион башкасын толук жумшаганда, хотя бы, ладно, там 10% төлөй болсо. Ошо 35 миллион башка түз жумшаганда мындай жерде болмойбуз. Бул эгерде башталган проект нормально жасап, экспертиза кылып, тендерди турат коюп, анан кайтадан акчаны десем мындай болмойбуз да. Азыр круговой асфальттары, разделкалар көрүнбөй калыптыр. Негизинен элдер деле бул эл тарабынан суроо болгон. Эмеси көрсөң, жана боз үйдү бар, сүрөттү. Боз үй. Даже алыста. Боз үйдүн астында ошо бетон бойдон калыптыр. Даже кафель жок, же покрытие жок, эч нерсе жок. Эмне цены эмне бул? Бул боз үй боюнча бул проектте жок болчу. Бул айыл өкмөт боз экине куруп бер дегенге бул куруп бериптир, эч кандай документациясы жок. Бул турган разделка 3 миллион сомго курулган.
Бирок ичинде атат премиясы менен кондицион жерлери болуш керек эле. И ак прием кылгачта айбыр кабыл алдым деп кол койду. Аксыз кол койдуңуз беле? Кабыл алып элек. Жок, сиз ак окуунун кабылда. Анда үчүн жазалган жумуштарга жазалуу деп кол койду. Просто ал жерде кароо жок болгон айланып колдон кетпесин деген менен койгон азыр алып келип турган. Баралар. Мындан сырткары дагы 1 миллион, 2 миллионго чукул дагы дополнительный жумуштарын жасап беренбиз. Жанакы деме долбоор чийки болгондуктан проводсовоттор бүт бактан каралбай калганда ошондой да. Сер болсаңыз да вообще святые люди. Кого наказывают? А затем Джамбер играл, а Алипот наказывают. Сер аталган. Психи парк жили, сен ошол жактын тургунсуңбу? Мен ошол жактын тургун, ошол жактын. Ошо иманасына кайсы бетине жүрсүң? Ошо кантпас жүрсүң жакта. Кант ошо сен ошо балдарың ошого келип ойлойм, мына жерге баш, качайга сынып. Бүт сапасыз алган. Кароосуз калып калды бул жак, кароосуз карап калды. Кароосуз караган эми бул качайга бул Алипотон ошо. Жок, биз эми тиги бизге өткөрүп алгандан кийин да 1 жылдык эмебиз бар деген гарантийный срок. Ошол маанда азып бүтүп барып деген кайра восстановить эткенге жатып атат. Неге дегенде лампочкаларын талкалап чыкты. Азамат официально ошеп чыгат. Канча завышение болгон ошолорду эсептейбиз. Бизде кимде? Кимсе тергөөдө. Мисалы экспрессияны алыштерде канча жумуш реально кылганыбыз тастыктайлы. Канча завышение болгон ошонун сумманы сен төлөйсүң. Ага чейин бизде СИЗОдо турасың. Түшүндүңбү? Забирайте. Не знаю, чем нужно прийти. Өз айылында ушундай балдарга ушундай бакча парк аттракцион куруп ошол жерден акча жеп оңбай состояниега жеткирип ошол жерде айылдык жанагынча айылдыкка төлөп атсаң бир айдан кийин бир 10% шапкасын алганда бар экен. Экисин ажекебиз айтып жазалган жумуштарга кол койду. Аны эмне правовой жакталасың ага. Мындай мисалы бирөө менен тастыктайбыз. Мен таң калдым ошол подрядчик өзү ушул жерде жашап туруп бала бакча демандай детский парк жасап атып ушундай бир шалаактык ушундай бир преступный халатность да, преступный мошенничество. Мындай парктарга биз өзгөчө көңүл буруп жазасын беришпейбиз. Мындай болуш керек. Азыр заман өзгөрдү жокошо. Азыр ашкан жооп ишти бүтүрбөй качып кетип алган ошолордун жазасын албай калган бир ашык андай болбойт. Бул замандын азыркына багыттын талабы. Siz zamanla zayıflık yaptınız değilsiniz. Bir de ikisine bir ay oldu olsa Karagal kaybetmişti. Karagal kaybetmişti diye bir şey olmadı. Doğru söylüyorum. Ben de toz oldu. Yani da partizirliğini очень добрый bakın Manas Анатольевич, наведите порядок, да? Хотя, например, что у проблемы, да? Все-таки парк почему столько проблем, да? Он парк ушундай нам вот именно органам национальной безопасности приходится вмешиваться, да? На местном уровне приходится вопрос, что у нас есть? Анатольевич. На месте ладно, булар жанагындай кылып булар мыйзам чегинде жооп сиз азыр парктын кебедесин оңдойсузбу? Чөптүн уже киши көмгөнү болду. Ошо эң ошо парктын газона касып жатып ошонун баарын немесин палек кылып пактарды кийип тетиги аттракцион оңдоп чынында иштеген да. Жерде сен жаңы келдің да, каяктан келдің сен? Кайсы айылдын? Кайсы айылдын? Султан Ибраим. Эми акчаңыз болсо тажрыйба бар экен. Сендер иштейт бердиңби? Парктан койсуң. Бир эле кичинекей жерди көрүп атабыз. Көрбөгөн жерибиз канча бар?
если мы дальше учить те улицы, не знаю. Ладно, мы будем говорить про Лондон, арифметуры, потому безумно нужно сказать. Sen geldin mi? Babaya bakmayız mı? Nasıl? Evet, kızım öyle olsun. Ya. Hatta o da o. Ne böyle? Dışarıdan gelip sen toplu da. Ya. Ya böyle şey mi? Смотри меня. Çelek, bakalım. Так, кто гемодиализ? Головада орталашы тоқталған көбіште кешенде кеткен асфальттағы бойынша мамлық берсек, тоқтау шағындағы Егембердиев атындағы аурухананың гемодиализ орталығының ғимаратының құрылышы, договор қайтылыш тарапынан аяқталған. Көбіште 2020 жылдың 16 айында басталған патриотик атман строй сервис директор Акунжанов Абубек Болотбекович. Құрылыстың жалпы басы мемлекеттік сатып алуларға лайық 12.907.508 сомды қаржылары Тоқтау районына тайын есеп мемлекеттік мекемесі. Бүгінгі күнде құрылыс істерінің 70% атқарылып, тайын есеп мемлекеттік мекемесі ошол кезде жетекшісі Тайшабаев тарабынан 12.981.500 сом ақша тоқталып жүріп, атқарылған жұмыстардың ақысына лайық 12.19.685 сом жұмыс атқарылғаны анықталған. Бұл бойынша қылмыс іші қозғалған. Қылмыс іші қозғалып, Акунжановтың үстінен қылмыс ішінен тергеу жиынтығынан 3.845.505 сом жиғарып алған деп сот жүргізушілер берілген. Күнде сот отырып жатады. Бұл гемодиализді мен 23 жыл жұмысқа келген білдереміз. Бірінші баштағанысы. Сені қосылды. Ошол гемодиализдің продажын ошол кезде біз 10 күн қамап шықтым білеміз. Қамап тұрып, 2 айда бүдіресін деп мақтанын расписка жауап шыққан болсын. Сүймемеден. Қана шоу жейіп келдім. Бар ғой гемодиализ? Келемер саған. Келмей ғой? Көрдіңіз? Енді 2 айдың ішінде бүдірем деп қағам шайын алып кеткендер. Ошол ойдан отыр. Лично білемін. Кешінде барды, кеше барып қалған ошол 2,5 миллион операцион тоқта берді. Атай есеп мекемесіне. Бүгін келем деп, 2,5 миллион сом мүшет болып тұрсында. Такой атқарылған жұмыстардың есебін берді. Ол кейін атқарылған жұмыстың ағын азық енгелі шығу керекмес. Қанша ақша беретін тұрсын. Қазір бұл объект негізінен проекция жоғыры башталған. Бұл негізі башталған 12 миллион деп жазылды проектіні. Ошол 12 миллион ошол проекті бүтүштіреді. Бүтүштіреді яғни сотының бұл бойынша рұқсат берсеңіз районның әкімі жоқ қойып қойсын осы малда. Бар ғой әкім? Bölümden akça kuruluşta жетпейді. Ben hazır bugünkü günde gemodiyalizmin hazırda muhtaçlığı çok olmadı. Себебі біз Кычкырдан başka жерге açtık. Gemodiyaliz işti orada. Анан hazır главврач жерге дары-дәрмек сақтаған склад, анан лаборатория аралап жатат. Ол соттық териштирүү бүтсө кайра. Тоғын қаш жерде? Больницаның территориясында. Больницаның территориясында. То есть локация зашли екен. Бұл шындай бір жайын болған ұйымдашты басынан проект болды. Бұл керек болшы тұрау. Гемодиализге мүлейін мұндай. Оларда бұл жаңағы үйлік істеп алған адамдар жұма сайын біз жекі жолы жаңағы гемодиализ жүргізді. Через немного. Ушул гемодиализді бүтөөрү канча киши мет болуп кетти. Ушул үкмөттүн аким менен ошол Акунжанов Абубек деген. Биз гемодиализ аштык баштадык. Işlemsizden giyin aslında bu kaçan 23 gün 24 gün oldu. Altı çeyrek gün oldu. Teti gemacılısı kaçan aslında? 22 yıl oluyor. Andan ne kadar nasıl oldu bunlar? Bu ben gelecekten beri başlatmış. Baş bu burayı görüyor musun? Paralelinde
анда ошо 12 миллион ошо жатканда сен аны мына каталайсың. Если жаңы диский проект ошондой жылашкан болсо. Аз эмес, дейки башта. Айта албайсың эмне башта? 20-нчы башталды, 22-нчы жылы, 23-нчы жылы башташтык да деген. Бир жыл айырмаш. Сен ошо эки проектти да параллельно окуйсуң да, что? Эки одинаковый проекти, аналогичный проект. Параллельно окуйсуң. Бирөө бычтуу, бирөө бычык. Бюджетти ким провалили, на 12 миллион калаган. Подрядчик кечке мындай жасабай койгонунан анан биз башка жолду издедик да, себеби элдер бизге кайрылып атты. Сиз айткандай. Конечно, гемодиализ болуп көрүп атсалар. Бишкекте жүрүп бизде 60 иш бар экен гемодиализде районубузча. Анан жарым Бишкекте жүрөт экен, жарым Жабылапта жүрөт экен. Подрядчигибиз жоголуп кетти. Сиздерге биз кайрылганбыз, ошондон келип камагансыздар. Андан кийин убадасын берип бүтүрөм деп чыкты да, анан кайра жоголуп кетти да. Не болсун? Кайра көрмөйм. Бул жолдош окуп подрядчиктин азыр уруксат берсеңиз, бул жерде заказчик бар, Атай институтунун башчысы. Ошого сөздөр коюп. Бүгүн полиция бар. Атай институт мамлекеттик мекемесинде. Каржылап атат. Кайсы мекеме? Атай институт мамлекеттик мекеме. Атай институт, тоғын Атай институт. Гемодиализ 2021 жылы келишим түзүлгөн экен, тендер өткөрүлдү. Мурунку директор. Бул легкий конструкция экен, то быстро возводимый материал. Ошону бисмалек төлөбүзө болот да? Doğru. Niçin ona şey olmadı, niçin onda cüce oldu ki kadar çıktı, niçin gözümüzü sanırsak? Birinciden dolboğur ekspertizalarını ötkönemiz, anan dolboğur çiğki olup olan, oşonun negizinde özgürtülörle bir kol ketkenге bu. Maşık başında sebep проект комиссиясына 12 миллионда мындай проектин чоң кем да бул полностью оснащение сменичный ички тышкы ремонтмен 12 миллион болуп түшүнөсүңүз. Дагы болсо мен специалист эмесмин, 12 миллион могу подрядчиктери арман башында экен, могу 12 миллион деген чоң салсын демеймиз. Значит, изначально проект был. Проект Мен тиги подрядчик өзүнүн кабинетине чакырып сөзгөн, эмне үчүн мындай түзүлмөсүн, эмне үчүн мындай именно ушунчалык завод болгон оорукананы сен сала албайсың. Ал айтат, мага ресми бийликтерге келип, дагы тиги сал, муну сал деп, канализация жок, анан бери септик жок деп, ошону барып салып жаап акчаны алып кетти да. Ошон үчүн бүтпөй калды. Анда эле анда болуш керек. Бизден чыккандай дагы канча жумуш жасалды? Жумуш жасаган жок, бул жерден чыккандан кийин ошол канализация септиктердин аркасын топкан тече бар деп кетти да. Канча кас болду? Азыркы күндө 961 миллион. Аткарылбаган иштин актысы 961 миллион. Канча? 961 миллион. Аткарылбаган? 960 миллион бүтө ушла дейт. Жок, алган акчасынан. Алган акчасын отчетун бергенде ошол сумма отчетун бердик да. Азыр жолдош Макманов бул положениеден чыгыш үчүн биз аким менен сүйлөштүк. Бул жерде врачтарга общежитие берилип атабыз. Бизде ординатор врачтарыбыз аябай үйдөн квартирадан мен алышып атат. Акчасы кимде? Акчасын Атай институттан 2026 жылга киргизебиз бюджетине. Барбакчы? 2026-га планга киргизебиз. Бизге жылына 70 миллион акча каражат берилет Атай институтунун эсебинен. Ошого планга киргизип, ушул курулушу бүткөн объекттер биринчи баардыгын бүтүрүп алып, анан кийин башка жумуш баштайбыз. Гемодиализ азыр турун иштеп атабы, эми болуп жокпу? Необходимость жокпу да салганда? Канча аппарат бар? 10 кой. 10 кой, 10 аппарат бар. Анан бир жумуштуу болушунда өзүнчө Хорошо, анда жанагы сунушту колдой берип, ординаторго шарт түзүлгөн түзүлүшүн дейт. Тиги подрядчик боюнча дагы слушаемся, чечесиң. Токой районунун Кетмектеп айланында жаңы айылында 120 окуучу алайыкташкан мектептин курулушу 2010 жылы 22 январда башталган. Подрядчик строитель 777, директор Асылбекова Саламатхан Айтмырзаевна,
Құрылыстың жалпы басы 41.298.100 сом қаржы бұлағы тоқтау район атайын есеп мемлекеттік мекемесі. Құрылыс іштері башталғаннан бері 23.530.000 сом қаржыланған, бүгінгі күнде құрылыс іштерінің 40% атқарылған. Ал эми құрылыс іштерін индексациялауда келіп шыққан сумма 81.170.000 сомды түзеді. Азыркы учурда мектептің құрылыс іштері толық бүтүрүү үчүн дагы 57.640.000 сом керек берет. Мәселен тоқталғанда Жолдош полковник бул ошол атайын есептин проектисине келген экен 2010 жылы, 15 жылдан бери курулуп келе жаткан мектеп экен. Финансирование атайын есепте ошол жылы 46 миллион болгон экен, азыр 70 миллион. Бул жыл сайын 2 миллион 3 миллион каржыланып келип отуруп ал үстүндө бүтөр экен мектептин курулушу. Мындай техника барса качан бүтөсүң? Давыл керек. Ошону биз азыр подрядчик бул жакта сүйлөштүк, уруксат берип подрядчиктин сөзүн узат. Подрядчик. Пожалуйста. Каражат бармазбы? Бөлүндү? Канча? 3 миллион. Муну бүтүш үчүн канча керек да? Бул эски сүрөткө мен сырттарына жасап, бөлүштөрүп турган. Канча акча керек, каражат керек бүтүш үчүн? Спорт залына азыр токтоп турат. Ошол менен 13 жылы 40 миллион. Бересиң алчы? Качан бересиң? Быйылкы жылга 3 миллион бөлгөнбүз. Болду ошондо. Анткени бизде бөлүнгөн каражатты айыл өкмөттөргө, анан шаарга, анан бир жазгы Канча каражат керек? Азыр бүгүнкү күндө окуу корпусу 70%га бүтүп калды. Бир 6-7 миллион менен окуу корпусун бүтүрүп өткөрүп берсе болот да. Бул эски сүрөттүгө мен сырттарында жасап, бөлүштөр бүтүп калган. Канча акча керек, каражат керек бүтүш үчүн? Спорт залы да бар, спорт залына азырынча токтотуп турат. Сизде игорь Кинса кириш керек экен, самый долгий школа берилди. Жолдошуңуз башталып, сизде кандай баланс бериңиз өтүп турабы? Спешот мыйыз акчасын максимально бөлүп бере берейин. Бул аким акча жок да, ошол койсоңуз. Бизде 70 миллионду рабочий башка Бүтүш үчүн канча акча керек? Жалпы бүтүрүш үчүн 50 миллион тегерек акча кетти. Бара турган жолдорду абдан куртанып. Жолдош полковник уруксат берүүсүнө түшүндүрүп өтүп коеюн, бул айылда 4 үй бар экен, моктачы. Ушул маселени биз бушиге алып берип коюп деле чечсек болмок экен да. Ушул мектепке барыш үчүн 30га жетпеген 20 окуучу бар болот экен. Бул ушунча расход кетирип туура эмес башталып калды. Бул мектепкечи. Мектеп кереги жок белесиз. Ал жерге мектеп кереги жок эле. Ал жерде учебный состав, учительский составга канча айып кетет, кароочуна канча айып кетет, бюджетке жөнөкөй зыян келип атат да бул мектепкечи. Ал жерде буну курбай коюн десең, бекер калып кетет. Бул эже менен кече сүйлөшсөм айтып атат, ал жерди мен куруп атсам дейт, бир жагынан уурдап кетишет дейт. Ошон үчүн мен азыр бул жака мындай сунуштап атамын, быйылкы жылы 3 миллион акча каражаты бөлүнсө, эже өзү жанынан 2 миллион расход кылып, бул мектепте айлык берет, атайын есеп айлык балансына өткүзүп берет. Анан тиги курулушу алдында благоустройстволорго ал кийинки этап менен кетиш керек да. Бул кайсы айында? Жана бейинки Ончакты түтүндө ушунча мектеп бар. Ончакты түтүндө ушул мектепти баштап алышкан да буларчы. Анан 2000 болгон, 2010 жылы болгон экен да. Ошо туура эмес болгон. Булардын проблемасы 2 миллион сом менен чечилмейт да, бушиге алып келген. Мектеп салганда эми байланыш салганда болбойт да. Азыр ошону тиги Айтмулаев менен сүйлөшүп атабыз. 3 миллион бийик каражат бөлүп берсе, атайын эсеп мектептин учебный корпусун бүтүрүп, майлык мөдөлдү кароолоо керек да. Хорошо, сонда болгон. Спорт залында деле кереги жок ошондо. Эми билем аны кандай болсо. Я думаю, спорт зал керек дейт, дагы 50 миллион сом берип ошоко салып кереги жок. Спорт залында проектировать жатат. Канча түтүн бар эмес? 20дай. 4 үйлер Акбоктун ичинде да, ал 20 түтүн бар, бир жерде эмес.
Cumhurbaşkanı Maşbekler Cumhurbaşkanı var. İyi çalışıyor. Çalışıyor. Kaça aldı? 16 kilometre. Да, анда сіздің де сайтында жаңағы 5 миллион ошоны бөліп баланс қойып көтерді, дальше бұл жерде ошол 2010 жылдағы бюджеттің алған ошоның немесінде авиалин қалсын енді үлесін алып айта алайыз. Жоқ, мұны жаңағындай программа минимум болды, логистика кеңесшілік болады, дальше бөлесті. Алабұқа Қысқаша маалымат беріп кетейін. Алабұқа районының ынтымақ айылы өкметіне қарашты Бұлақбаш айылында 125 орынды Исаев атындағы мектебін құрылышы бойынша 2019 жылы июнь айында жергілікті бюджет есебінен тендер жарияланып, Ақжол құрылыш транс компаниясы жеңүүчү болып табылып, 21 миллион 786 мың сомға келісім түзілген. Проект өзгертулер болғандықтан проектте 20 жылы 3 миллион 200 мың сом қосымша ақша қаражаты қарап берілген. Қазіргі учурда проект аяғына шыққан емес. Көрмесханасы, туалеты, спорт залдары бүткөн емес, начар сапатта жасалған. Мындан тышкары кабыл алуу актысы такыр болгон эмес. Бул жерде ошол кезден бери 4 ай өкмөт алмашылды. Ошол 3 ай өкмөтү баягындай жетекчиси менен баягы сүйлөшүп, Абдулкадыров Тастанбек Абдулмуталипович менен байланышып, кабыл алуу актысын баягындай өкмөт белгисиздер дегенде такыр качып барбырага себептерине белгилүү болгон. Анан ошого 22 жылы мектеп окуучуларын мектепти тапшырыш керек деп тарабынан 22 жылы сентябрь айынын убакыты башталган. Азыркы учурда ошо жумуш толук бүткөн эмес. Түшүнүктүү жактайым сен айтасың деп ойлоп жатырмын. Подрядчик барбы? Бүгүн Дастана. Не дейсің бұл? Берген спортзалы? 23 жылы оқушылар ұят спортзал тапшырды. Анан су жүме дымақлотный күтті жауып қалды. Ол чиріп қалды. Берген тақта жатыр болмасын? Санера не ол? Жоқ, қытайлар сапатты өле дымақлотный күтті жауып қалды. Не ол жауып қалды? Жауып қалдына байланышты баяғы күнел ауа шамал жүрмей қалды. Бұл сен салдың ба? Дымақлоттар жоқ та, значит? Дымақлоттар бар да шола жауып қалды. Не ол жауып қалды? Ортосына баяғы бетон құйғанда ұсталар кісілерді уже жауа қош. Сен бәріқтер ең шола, бетон құйып қалды? Контрольный балдар барлы, қарашма қылдар өте сапаты жақсы құрылған. Өте сапаты жақсы болса шол болады біле, жоқ, дымақлотный шамал өткізгіштер жауып қалды. Тем бұны алмашты бірез. Ол жерде тақтай минимум обычно 50 тақтай береді, да? Спортзалда, детский болса бай. Ушу детский школадан, ушу детский спортзалдан ақша жебе болсын, да? Қайсы бетімен ол сондай пол жазады, значит? Мен оштан ұсталарды әпкеп саздам жергілікті айдағылар. Мен ұсталарын айда өріп, өздері қылышқанда. Айда өргенде сен жоқ берші қалатасың да, мен саларым деп сен тендерге ойдасың да? Жүздің айдағы жүз қылау деп, сол жердегі жергілікті қалып, мен ұсталарын айда өріп, өздері қылышқан. Мен программы дұрсып кетіп тұрған. Анан дымақлотный алар биринчи берке спортзалдын ичин трамбовка кылып суу менен. Анан кийин дымақлотный немелерди койгондо суу боюнча кургатпай туруп дымақлотный шамалдаткычтар бети жабылып калган да. Ширип кеткен, а? Сен как жүрдің бе? Сен значит барғанын білесің, барғанын білесің. Жоқ? Барып барылгам кийин жакшы эле. Кийин ошол ширкеттен буну баарын алмаштырып беребиз. Қашан алмаштырып береді? Ол ойынша учет бар ма? Кыргыз Республикасынын эсептөө палатасынын текшерүү жыйынтыгы боюнча аткарылган жумуштардан 2 миллион 220 мың 750 сомдук жумуштар аткарылбагандыгы аныкталган. Плюс спортзал, плюс спортзал, анан кийин сырткы
көмірхана, сыртқы туалеттер жатақханасы, ошол сыртқы жұмыштары көп та өткенбиз. Ошол себептен кабыл алуу актысына тапшырбай. Жерден айлык барбы? Сен чалып канча айттың эле, 10 деп түштүрдү. Биз өзүм ошо 2024 жылдан бери иштеп келатам, ошол менен байланыш алып жатканбыз да биз. Нетип жамдабай, жигербей, жөтөрбөй. Жакында байланыштык. Жөтөрбөй атасыз. Алар жөтөрбөй. Күчө биздин балдар чалса дагы, чакчаса да жөтөрбөй. Ошол жактан балдар окуп атат. Ошол бал бирөөнүн дайыма беребиз. Бутусуздан болчу балдар чыгып. Я. Да, бетке камал. Айлык 2 жылдан бери натива. Телефон алып. Светофорку есе мокерлер 111 кесіп лицейдің реконструкциясы. Ошол ташады жарашкан 111-108 кесиптик боюнча алган. Республикалык бюджеттен 2023 жылы башталган. Сметалык база 83 миллион 127 миллион 90 миллион теңгелик база чыгымдар менен 65 миллион 22 миллион 600. Жалпы облустук капиталдык курулуш башкармалык тарабынан лицейдин оңдоп түзүлгөн өткөрүү боюнча конкурстун жыйынтыгы менен Бундустрой ЧК даярболуп гектар финансировали. 2023 жылы 7 миллион 886 миллион 300 сом, 2024 жылы 14 миллион 343 миллион 462 сом, 2025 жылдын 6 айына карата 5 миллион 803 миллион сом, 82 сом освоение болуп, жалпы 28 миллион 33 миллион өздөштүрүлдү. Курулуштун жүргүзүп жаткан жетекчиси Золотбаев Эркин, заказчик Жалал облустук капиталдык курулуш башкармалыгы. Жалпы болуп, оңдоп түзөө иштери башталгандан бери республикалык бюджеттен Бундустрой ЧК ЧК-нын эсебинде 30 миллион 752 миң сом которуп берилген. Таким райондук газдын бар жайынан таанышып текшерилгенде берген маалыматтар 20% жумуш аткарылган. Кесиптик лицей 4 этаждан турат, бүгүндө биринчи этаждан оңдоп түзөө иштери башталып элек. Экинчи этаждын демонтаж иштери жүргүзүлгөн, 3-чү жана 4-чү этаждын жылытуу системалары жана электр чубалгылары 50%-га тартылып, терезелер орнотулган. Жаңы отделка иштери башталган. Ал эми чатырдын жарына рейкалар кабылган, ашкана толук оңдоп түзөлгөн өткөн, откана корпусу бүткөн. Ошол транспортлордун бири. Учурда залда подрядчиктин өкүлү бар. Анын айтымында финансирование, заказчик тарапынан финансирование имараттын толук оңдоп түзүүсүнө ПКС'нин начальниги Талабек Думанбекович личный финансирование канчасы берди, канчасы берген жок. 65 миллиондан жалпысы бар. Ошончо 31 миллион суммага чейин берилди. 10 миллион, 15 миллион 35 миллион каражат шундай бөлүнүп, каражат катышып коюлуп. Иш алып төлөнгөнбү. 31 миллион бердиңиз. Алма. Калган акча эмес. Калган акчаны албайбыз. Калган акча каражат бөлүнүп дейт. Буюм бөлүнөбү? Буюм бөлүнөт. Азыр типтүү каражат кайтадан болуп бар. Так, 35 миллиондон кайсы бөлүнгөн? Ошол акча аткарылганбы? Ооба. Подрядчик. Бар подрядчик? Бар подрядчик. Бундустрой. Төлөталиев Нурлан. Сизби? Бүтүрөсүзбү? Бүтүрөсүзбү? На 65 миллион ген, вообще. Бундустрой сиздикиби? Мага чейин ушундай статус объекттерди алдыңызбы? Бүтүрдүңүзбү? Эс алдыңыз? Объектилерди болсо фирма башка бирөө ошону биргеликте иштейт. Мен биринчи жолу алышым булар. Жылына жазгама 5 миллион
155 milyon iş yapar. 3 yıldan beri şu gelir. Hazır 26 milyon asfalt ettik. İçki muhtarlığı olmuş. Beşik derecesini almışsın. Dışını yalasın. Dışını yalasın. Dışını yalasın. Ya. Yerde dağı Staloy Cağda bitti. Sözü sayısı cümlelerine başarısı kim hazırlayın? Ya. Alayda. Ya. Bunlar şunlar da bu korrupsiyon skemanı arkadaşlar nas territorium da dolayı çok aşama riskli zararı. Ama taze компания yüzü geldi böyle листа и сразу видно жирная бассейн. Основной кто-то деньги получил, его нету. Возможно, даже гибрид. Если отвечать на новую будущее миллиона, то с потенциальным это наш клиент. Если ушел один, то уж он наверное получит. Шундай подход промысл, если говорить с сезоном. И за это хорошо. Что у нас есть эксперты, коллеги, разумеется, чуть-чуть технология растет. Следующий технологии особые поручения веримся, но объект, наверное, второе. Финансирование строения генеральных школы, уверен, власть что там оттуда, да? То есть, что, наверное, на состоянии там передастся на Сапату, визуальный бюджет маку, заявлен менен социальный помощь. Если бюджет oldu, екісіне бетабізге сіз өңір. Шыны өспек? Бұл біріншісі жаңағы Айбалам бала бақшасы бойынша Шатқал районына тиешті Сумсар айылында жайғашқан капиталдық қолдауға жалпы бөлінген суммасы 21 миллион 212 мың сомды түзет. Оның ішінен 7 миллион ресторандар алып. Подрядчысы Байсал Инвест ЖЧК-сы, башқы директоры Рахматов Мелис. Прошу. 2024 жылдың августынан ноябрьға чейин балабақшаның капиталдық қолдау іштері жүргізіліп, іштері толық емес, сапаты төмен жана басы қымбат болған. Мысалы, бұлар бір дуалда 2-3 жолдан жасалып ошоның шотын өткөрүшкөн. Жүргүзүлгөн оңдоо тендердик табышмага дал келбей, жыйынтыгында 2 миллион 896 мың сом 264 сом зыян алып келинген. 2 миллион 896 мың сом. Бұл бойынша, балабақша бойынша. Бұл бойынша Тоғышболтонық иш қозғалып, айта кетчү нерсе, ошол маалда Терексай райондук бойтун башчысынын милдетин убактылуу аткаруучусу жоопту катчысы Көлбаева Махабат оңдоо иштерине жүрүшүндөгү көрүнүп турган мыйзам бузууларга карабастан аткарган иштердин айткаларына кол коюп, имаратты пайдаланууга кабыл алып берген деген шектербелер. Ошол боюнча биздин сунуш бүгүндөн калбай тийиштүү тергөө амалдарын аталган фамилиялар менен өткөрүлүп. Неге аткарылганын эске койдурбуз? Сунуш боюнча назар жалданабыз. Ошондо калды деп табылды. Снято көтөктөгөн мен ошол бар жерге көргөндөрүн даяр болгондо бир жагынан баягы жети ай болуп калып милдеттин эскигине бул капиталдык курулуш ичинде балабақша ачыш керек Естественно, как заказчик, если мамлекеттин жумапкерство, сизге мамлекеттин ишеним көрсөтүп, сиз ушунун контролдоо приемды сыпалгыда странно, жазалган жумушту фикциямен заниматься для тастиш и өз кызматтык кыянаттан пайдаланабыз. Ошонун кезинде туна азгарабыз, мына ошонун садиктин акыбалын. Ошондон биздин балдар уже ушул окууда дал ошол. Если уже это полностью, то надо такие статуты урок таких просто потом урок пришелся. Ну что это такое? Она не полная, нема, там не рак начал назвать.
Peki zaten fundament lazım da fundamentine geçiş gördü. Ne bu dediğim şuna olur. Bu 2024 yılından bir yıl oluyor. Murat Musa, ne için bunday sapasız? Ahmet Melis. Bu yani ayağının balansı. Vay Melis'te. Ahmet. Evet, Melis'imiz de durdunuz. Каса $1000 боюнча Арис тарабынан тендер өткөрүлүп, 21 миллионго 26 миллион проектини 21 миллионго контракт алганбыз. Сентябрь айында бизге бергенде 2 айына туура келип калып, сырткы жумуштары. Сырткы жумуштардын жазга жазып келсем, кабыл алуу мектепке сайтке балдар киргизүү максатында тез арада бүтүр дегендиктен бүтүргөн. Бирок сыртында көчүп кеткен уруксаттар боюнча 1 жыл 28 күндүк банковский гарантиям бар. Азыр күндө сыртында кошумча жумуштар менен толугу менен бүтүрүлүп кайра башын жасап берет. Kayra başladınız bırak. Ama hiç mevzu olmadı şunları normalizamız. O zaten hep bir kısımlar içinde kapıştı. Bir de olacak bu. Соколу сметада берилди фундаменти. Siz fundament orada hiç sapılamaz. Çok кирпич менен жууган дуалчы. Эски здание болгондо 40-жылдар карасаңыз мына ошол fundamentте пайда болгон. Ушундай турап чыгып, эмне үчүн бетондон жабылып, эмне ушундай сапасыз жасалган? Бул биз бар зданияны ремонт кыламыз. Бул 40-50-жылдар салынган. Бул реконструкция болгон. Ошонун деген проектинде болгон. Соколу бизге ушу сметада берип алган экен. Биз временный убакыттуу кылган экен, ушунда өчүп чыгып калды. Азыр кошумча жумуштары болду. Ошондон сырткары көчүп кеткен. Мен сиздин милисиңизде дагы Акташ районунда мектеп болгонсуз, да? Жоқ, ал бұл Орозбаев емес, башқа тоже Байсал құрылыш. Болса Байсал емес. Екі башқа бар. Екі башқа. Бұл өлекенде жана садик. Бұл жұмыс болғаннан біздің ұсынушымыз неге тергөө амалдарын жүргізу сұрақтарды жүргізу керек болды. Мындан бұл кишилерден шығарып башқа кишилердин кылмыш ишке тиешеси бар деген маалымат бар ошон үчүн. Ишке сұрақтарын Лабек көршілер башқа жоқ бұл? Садиктан башқа жоқ бұл? Тергөө бізге берді, да? 24 берді, да? 24 Иш қозғалған бар екен, бұл жақтан азыр үшекті анықташ керек. Мелисimiz anda садик, балабақша. Балаларыңыз бар ма? Балабақшаға бересіз бе? Ана ошол балабақшанын ушундай состояние болсо исследовались, как стоит. Сіз ошол подрядчикте акмал күндө не үчүн мындай салган? Канча миллион алдыңыз сиз? 20 миллион, да? Бул реконструкция болду, да? 20 миллион ошол ашып кетсе 10% 2 миллион түгүл көрсөңүз калган ошол жакта түзөтүп жумуш жасаңыз ушундай болот беле? Кечиріңіздер, біріншіден мындай болып қышқы декабрь айына тура келіп қалғандықтан көчіп кетті да. Нешесі декабрь айында ошол кышында сиз жумуш алып бізге контракт сентябрь айында берді да. Ички жасалган жасап, сыртын өткүчөктү кыш мезгилине тура келип калган үчүн мектеп садикти ачылыш керек дегенден суукка карабастан бүтүргөнбүз. Суукта көчүп кетиш ыктымалы бар болчу да. Курчакалардын. Себебинде заведомо билип туруп, что именно декабрда ушундай сакалдын климатический условиясында ушундай штаттар алгандан кийин сиз билесиңер да, что жанагы көчө жараткабай турат. Ол эле запреттер бар, да? Жок, бизге жанагындай ыкмалар бар да, жанагындай жылуу көчөсүнө окшоп, биздерде кышында салдык бар, баягы сакалды. Ошондой турат, эч качан жаралган жок. Азыркы күндө кошумча жумуштар болуп атат, котельный топкалар жасалып атат. Ошол менен кошуп жасап жүрөбүз.
банковский гарантия койгонбуз 1 жыл 28 миллион. Давайте сейчас дело возможно, сейчас перевод человека. Забирайте его, допрашивайте конкретно по стройке, по экспертизе, по выделению денежных средств. Здесь местного власти Маргарита Комаров. Маргарита? Siz Margarita'ya слушали? А вы садик на полон, да? Садик на полон, көшпешігінде район әкімі Алтынбек Шаруашылығының барғанда ушундай акыбалда болгон. Өзүнө чагып эскертебиз, жасайт деп айткан. Жазаны не описать? Қайдан деге уступай жазайт. Сырттарда кемшіліктер бар, фундаменттер бар екен. Ошолорду әкім тапшырма бергенден буга телефон кылып чакыртып. Сон говоришь, не ушли? Азыр ушертерди төлөтүп туруп, несамчылыгына чыга болуш керек. Мындан тышкары бул мисалы ошол убакта айлык өкмөтү болгон Бакыт Исабеков деген жаран бар. Ошону менен уже жолго таш керек. 2-3 коррупционный связь, да? Хорошо, иш жаңы козголдук, тергөө жүрүштү. Айлык өкмөттү ушул киши должностной лицалардан кийин ушул коррупционный схемага киши дагы ошондо алып болот. Ошондо уруксат берсеңиз, махал чыгымдарды тергөө эмесин сурап беребиз. Сурап болот, в ходе бизнесного сюжета. Ады кылган иштин кесепет болот. Эгерде жанагындай айткыла, мына макалда жүрөбүз. Кылынбаган иштерге кылынды деп кабыл берилет. Мишин мындай коюп берди, акча алды, же бекер эзеп берди, же бир товар башка алданды. Мал на её совести, думаю, ошол менен бирге Чаткал районунун Акташ айылында жайгашкан Усупбек Улукбек атындагы мектеп 150 окуучуга ылайыкталган мектептин курулушу подрядчик Байсаловдун ШЧКсы башкы директор Орозбаев Мелис. Мектептин курулушу 2014-жылдан 2018-жылга чейин мурдагы мыйзам бузуулар менен жүргүзүлгөн. Курулушта Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгы тарабынан 43 миллион 826 миң сом бөлүнгөн. Учурда курулуш иштери аякта элек, спорт зал жана актовый залдары несоответствие. Бирок капиталдык курулуш башкармалыгы буга карабастан объектке баланска коюп, кийинчерээк капиталдык курулуштун башкармалыгы баланска кабыл алынат. Келтирилген зыян 1 миллион 56 миң сом 558 сомду түзөт. Тиешеси бар адамдар Жалал Абад облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын начальниги Узенбаев Талайбек, подрядчик өзү жана мурдагы жана айтып кеткен айыл башчы Бакыт Исабеков айылында. Талайбекович, не дейсиз? Бул мектепти 19-жылы мектепти алып мектеп авария абалда болгон, балдарды окутурган жер жок. Мектептин өзүн гана кайдаланууга бергенбиз, анан кийин бирок биз подрядчикке бирнече эскертүү берип, кат берип, чакырып, толуккандуу азыр иштеп атат, бирок толуккандуу келет. Анан кийин 3 миллиондой карыз бар экен, биз бул сотко берип, сотто биз утуп алганбыз, акчасын кайтарып алыш боюнча. Ошо койгон имуществону залогко сотко койгонбуз, сатып, өзүбүз түзүп атабыз, бирок ага чейин азыркы күндө башкарып аракет кылып атат. Бирок сырткы иштери, благоустройство иштери толуккандуу келет. Ичинде спорт залды мурун актап берген, граждандар ошол жерде азыр кайтадан. Он не просто не там не видно жыртык. Он суавада да дескет. Суав кемде? Я мейс можно не видно просто да. Азыр ордо келген сылтыр. Крышаны. Он без намашна было. Я кошумча күндөрдө мингизип. А залим мотора? Анташ. Азыр кандай состояние? Азыр данный момент ремонт жүрүп жатат. Уже иш болуп башталгандан кийин действие башталды. Качан башталды? 1 ай болду. Я мейс мырза.
Кантип ушундай жазып турган мен ответственность компаниясы жобосундай топкапты ойлодуңузбу? Жок, 2014-жылы Устагы толганбыз. Кайсы жылы? 2014-жылы. 14-жылы да, 15 жылы. Мына 10 жылдан бери буталбай атабыз. Анткени ушу тендерге туура эмес берип койгон эле, чоң мектеп салганбыз 220. Ата өзү бизнес органдар өзү типовой 100 орун мектепте тендерге берилген эле. Биз 100 орун мектепте адашып азырын кылабыз. Анан 38 миллион уткан элек, 38 миллион мектепте салган эле акча өткөн болгон. Андан бери спорт зал, галерея баардыгын өзүбүздүн жаныбыздан куруп жатабыз. Жылда 2 миллион чактап келатат 45 жылдан бери. Жолдош Бургонин, бул спорт комплекс боюнча да Канышкы айылында жашкан балдарчысы ушу Расал Жумуш. Бул боюнча дагы бизде тийиштүү экспертизалар дайындалган. Бул катарда текшерип жатат. Айбалам деген ушул? Жок, садик. Спорт комплекс. Айбалам азыр эле кетти. Орозбай эмесин Бул Орозбай эмес. Ушунда сиздики канча 2 объект болду? 2 объект спорт комплексти тапшырдык биз. Бүттүңөр го? Бүткөн ушул жердеси иш. Жок, башка. Бул башка футбол аянтчасы. Башка спорт комплекстин сүрөтү жок. Бул мектептин эмеси. Бул башка футбольный поле. Башка эч кандай. Берес мырза, эми кандай жагдайда көздөп турсаңыз, суммасы эмне үчүн сайтында төмөн болуп калган сумманы бурмаңыз бересиз? Бизде иш козголгон, Точно. Эмне үчүн Кыршан мондай кайрат керезекте болуп атасыз? Эмне үчүн өз убагында мындай сапат жасаган эмес? Эмне үчүн ушунчалык күчүнүчтөр болуп калган? Айтайынбы? Анткени сиз акчаны экономия болсуңар. Эң начар материалдар болгонсуңар. Ошону кесип кетиптмин. Сиз айтып атасыңар, арзан болуп калып турган проект башка Инфляцияга кирбей калдык да. 2019-жылы госпроектор өткөргөнбүз. Мектепте учебный корпусто. Андан кийин инфляция 21-жылы таралып калган үчүн биз анда бизге бир эч нерсе кошуп бере калдык. Ой, азыр мен сизге айтайын, күнүбүздүн азыркы иш козголду. Тергөө жүрсүн. Тергөөчү забирайте его. Обратите, если күнүбүз токтолмаган. Давай, Иванович, ушундай да сиздердин салаттуулук сиздердин айтымына турган эсеп эди да. Контрол жок, технадзор ким эле атат? Технадзор Олжабай деген болгон. Кайда ал? Азыр шаарда башка жакта иштейт. Ошонун айылган иштен бошотуп биздин. Анан кийин биз жеринде барып өзүбүз текшерип, мен анда жаңы келген болчумун, биз текшерип, биз 5 миллиондой аткарбаган иштер бар экенин снимать этип, ошонун артынан жүрүп азыр күндө сотко берип, ошо арада мен утуп алып 3 миллион алып. Бул фирмадан азыр фирмадан ба? 3 миллион. 3 миллион соттун чечими бар экен да. Чечими бар, биздин пайдабызга чечип берип, эгерде бул өзү бүтүрүп, жаңы имуществону сатып туруп, өзүбүз бүтүрөбүз. Анда азыр самопроизводитель Хамалда ушу 3 миллион өндүрүлгөн квадратчик. Башка аэропорт. Ошол 3 миллионго бүтүрүлгөн макул. Кырсасын бүтүрөсүңөр, жанагы туалеттин бүтүрөсүңөр мондай кирпелер болбосун. Буякта это что за башка иш көрсөтүлгөндө не деген стройка, не деген квадратчик, не деген технадзор, не деген аэропорт бар эле. Удовольствие стало слышно. Урматтуу кесиптештер, өзүңөр көрүп аткандай мына эң биринчи проблема бул ушул тендерде эң башынан туура эмес уюштурулган. Биякта жанагындай подрядчик менен заказчиктин ортосунда көбүскө сүйлөшүүлөр болуп, ошо өз кызыкчылыгын, өз мындай биз личный заинтересованность мындай таныш, билиш, ата-баба өткөргөн болчу тендерди. Ошонун кесип менен мына жанагы удорожание болуп жатат проекттер, некачественный материалдар алынып, жанагындай колдор көрдүңөрбү? 50 тактайны болгондо 20 тактай болуп калды.
мектепте ашып кетсе 50-60 килограмм биздин балдар. Биздин спортзалга караганда мына Алифханын 120 килограмм боецтер чукап күнүнө секирип ойношот. Эчтеке болбойт. Если нормальный по проекту жасасаң, он годами будет учиться не случится. Вот основная проблема уже тендерда, да? И технадзор. Технадзор у нас айтылды, давайте, бізде статья спектр, да, түсінеміз, елде сильно ограниченные ресурсы. Может, частный технадзорщик, что он на их совести, да, может быть. Алар өзінің тегін алаттарды, жаңағыдай нарушение болса, ошол көз жұмат. И подач тегін қорқын жақ, қорқын жақ, қорқын шоменен жаңағы ағып тежіліп, бұзылып, бесін ойлайтын нәрсе қайра бұзылып. Бұл деген мемлекет бюджеттің ақшасы, бұл елдің ақшасы. Ошоны у нас сіздер көзімен düşünү керек. Ол местный органы власти, айлық өктір, сіздер көзімен düşünү керек. Я понимаю, иногда вот кейін келдім, мен мұны қайлық өктірдің ішіне жоқыр келдім, моя хата скрайы деп, ушында полиция көп айлық өктір ушында. Андай қылбаңыздар еді, андай подход неправильный, көрде неправильный. Сіздердің аймағыңыздан не болды, башқан айтса сіздердің жоқ башқан. Бұл маға шейін болған, мен бұны қайлық өктір болған деп, сіздер секрет жоқ көрсеткен қашқан ең бұл, во-первых, непорядочно, во-вторых, это жауапкершілігі, да? Сол үшін барыңыздарды шақырам, айлықпақтар, ұмақту, жетішкеліктің күндері. Давайте, ответственно, жауапкершілікті мамлай қалды. Аз бұрыда саңна, мамлекеттің жетекшілігі, андай деген істерді болашақ. Ұмақту президенті стадын уже бөлікті үштеп, жаңағы стройкаларды өзі қыдырып, барлық бірінің өз көрітінде көзімен қалды. Уақыт жетішкенше. Укрепканың тұрабасы, вообще подписаешь, тоже өзі уақытсын айбай көп, стройкалар өзі қарап шығады. Қанша деген миллиард деген қаражаттар бөлінді. Ошоның барлығынан біз жаңағы мамырай болып, жаңағы көміске сөйлесіп, коррупцион схемаларды на местах организовать, ушул объекттерді бүтірбей, ақшасын жеп алып, сапасыз атқарып, 2 жылда салып жүрсен 10 жылға жойып. Азыркы заманда андай кылмыш болуу же андай болбойт, андай өтпөйт. Жоопкерчилик аласың. Эң биринчиден моральный сабак, экинчиден кылмыш жаза жоопкерчилик аласың. Ошон үчүн баарыңыздарды чакыртам. Давайте соответственно подходить к работе. Биздин ажылоочтун кылып аткан иши болуп, ушуну кадамга барабыз. Алар жетпесе мына өз убагында укук органдарына кайрылышат. Арыз менен кайрылды, болбосо келгиле сүйлөшөдү. Мына местах ар бир районда биздин райондо бөлүмдөр бар. Ушака барабыз. Милиция бар, прокуратура бар. Муниципальный туризм, конечно, не сен ошол территорияда жаңагыдай жалгыз бүтпөй алган эң кичи эсептемеси себеби бул ошол айлыкөттөрдүн салаттылыгы. Түшүнүп атам, может быть, УКС көрөт тендерди. Мен тиешем жок дейт. Жоксо жанагындай фонддордун атынан каржыланган. Ну, как патриот катары, как руководитель местного масштаба катары, вы должны болеть за дело, вы должны отвечать за территорию. Что давайте қайрылға, кеңесшілі, мысалы жаңағы тоқмақтың мэрі, не үшін, в чем его ошибка была? Жаңағы ушундай ситуация ғой, парк ақша бөлінген, қанша миллион бөліп подрядчик алғандағы ошол сапасыз жазалай бітіруге кеткен. Алдыне бар, алдағы өткізген проекттен алды жерде, жаңағыдай перепискаларды бар, это все сонда бір жарым 2 жылға созылып кеткен. Вместо того, чтобы обратиться в правоохранительные органы,
чтобы привлечь к ответственности недобросовестные подрядчики. Тут я надо переписал, бюрократия занимался. Может, у него какие-то интересы были, что мы кинули. Потому что мы же оба барбанзар. Но это о чем человек контролирует. Өзі осы подрядчик үйдің барып, жатқан жеріне сүйреп шығып, осы өтірдетін, сүйреп өтірдеді. Кейбіреулері осы даже барып та ойбайды, что столько спалмайтау, төбетау, барып та басып ойбайды. Ондай равнодушный болушы емес. Когда мәселе айтқан технадзор бойынша да ұсыныстар кездесіп, негізінен осы объектілердің долгостроительный лечим ушундай чыйынтыкка келип калган боюнча анализ этип биз ушу закон о градостроительстве ошону көп училищелер бар экен, ошол бизде сунуштарды кезелип сүрүштүк. Жазында рабочий группа сүйлөп атабыз. Бияктан Арстрой контроль билет, КАСК, УКС, Рострой, жергиликтүү бийликтерден нерсени кошобуз. Мэриядан кошобуз, жабап, прокуратурадан өкүлчүлүктөн коштук, ошого биздин өзгөртүүлөрдү киргизбесек болот да. Ошону биз сунуштабыз. Потому что бул тамырдын причинасын таап жоготмойчу бул маселе кайрадан жабылат. Канчаны камап, канча отурбайлы, бирок түйүп тамырдын жук проблемасын жоготмойчу проблема кайрадан кайталат. Ошон үчүн баарыбыздарды чакырабыз. Маселе болсо жергиликтүү бийликтин биздин ККМ представительствосун кайрылгыла, арыз менен кайрылгыла. Арысына жетпесе видеообращение болула, азыр соцсет дегендер бар. Андай соцсетте биздин мамлекеттик жетекчилер моментальная реакция бар. Если какой-то подрядчик ишин аткарбайатса, жаңы сапатсыз иштер аткарып болсо видеообращение болот. Биз моментально реагировать жасайбыз. Уялга коркууга бар ден общественность бар, все социально активные люди. Ведь жанагы интернет-пространство барысынан зависимый. Ондай проблемаларды жашырбаш керекпиз. Айтыш керекпиз, ачыкка чыгыш керекпиз. Аны эчнерсе чыгат. Ошол баарыбыздарга чакырышып билдирем. Ошол ачымча аресттер керек болчу. Это эл талап болду. Ошол жана мектептер боюнча канча дегенде сапат салынган объекттер боюнча бизге бир нече арыздар чыккан. Ошого биз реакция кылсак, анда бул эсиме даже безнаказанно оставим. Кайра айтам. Ошон үчүн могу недобросовестный мошенник подрядчиктерди бүгүн камаганга аралашып. Ошолго жол ачып берип, ошолго жаңы коррупционный схема берген айыптылар, что мамлекеттик кызматкерлер дагы көп аталды. Сиз ошол жолго барбайсыздар деп мен ишенем, үмүттөнөм. Буюрса дагы өзүнө дагы ушундай сасалып дагы жол түшүрүп, ошондо мен надеюсь, что жаңа маселелер чечилет. Наш сөзүбүз дагы Урматтуу жетекчилер, эми бүгүн уктуңуздар, бардыңыздар. Ага чейин биздер айтып келатыбыз, мына жакын арада урматтуу президентибиз 2 жол кайрылуу жасады. Ушу именно курулуштар боюнча, мамлекеттик бюджетке кырсалар боюнча, анын жоопкерчилиги боюнча айтты. Баасы төлөбөсүн, бөлүнүп ишетти. Андан кийин дагы ошо түзмөгө отурасыздар. Айтып элатат, канча кыдыршач айтты. Ошо көрсөтүп, давайте жакшылыкта биргелик. Андан кийин мен урматтуу акимдерге кайрылып кетет. Сиздердин территорияңызда курулуп аткан курулуштарга сиздер жооп бересиздер. Кандай курулуп атат, сапаты кандай, приемкасы кандай болду, заказчик менен эмес, заказчик. Тиги башка 80 биздин немеге 23-жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин Жалал Абад облусунда 11 миллиард сом бөлүндү машык. 11 миллиард сом. Bunun 80% ушундай социалдык объекттерге кетет. Кайсы территорияда, ким территориясында курулуш болсо, ошол аким же шаардын жооп берет ошого.
Burunqu talaптарын азыр мен көрүп таң калып атам. 10-чу жыл баштаган объект бар экен. 10-чу жылы токтолду. 15 жылдан уят. Анан ошол керекпи, керек эмеспи, 4 түтүн дейт, анан 10 түтүн дейт, анан 20 түтүн дейт. Чоң мектептер салып. Потребностьтер кичине тарап койду. Мына базар кургондо Нокенде ошондой ситуация. Мектеп куруп алды, бала жок. Ошол үчүн ошол жагына карап коюлат. Анан бу жерде ушул надзорго күчөтүшүбүз керек. Бир эле подрядчиктерге ошо контроль жок болгон үчүн подрядчиктер ушундай немеге барып атат да. Вседозволенность болуп кетти. Ошол жагын күчөтсөк, биргелешип. Ошол мына бир ай калды. Эгемендиктин бизде белгиленет, ага чейин биз крупный объекттерибиз бар, тапшырып турган. Ошолорда урматтардын контролунга алып, ар бир неме ушу мөөнөтү, анан сапатын. Mesela айтып жанагы недобросовестный подрядчиктер үстүнөн далай арыздар жазылган экен. Ошо айрымдуу жазган экен. Жеке жаранга жазган экен. Бул иштер жолдордо ошол райондо туруп калды. Жанагы подрядчик өзүнүн ишин аткарып кетип калган. Анан машинисттер иш козголгон экен. Ошол машинисттер экспертиза назначение туруп, ошол жерден көп жылдан бери красный именно ошо соцобъекттер боюнча. Ошон үчүн областта ушундай если жанагындай группа тупалаштар болсо ушуну чогултуруп, ошо маңызды бизге берсеңиз, ушуну эстерге берели. Анткени чынында эле жанагындай мошенниктер тендерлерди утуп алып, ишин жазабай акчаны алып кетип калгандар катар көп экен. Иштейчи мошенниктер, аларды биз камап, ошо жанагы ущербти өндүрүшпөйбүз. Ушулдан маселе бар. Анда эсе баарыңыздарга рахмат.